Ассаламу алейкум, туугандар, кандайсыздар? Бардыңыздарга салам. Бүгүн биз Венера Бокотаева менен түз эфирге чыгабыз. Бүгүнкү биздин темабыз, кыздар, ата-эненин сөздөрү баланын аң сезимине кандай таасир этет? Кандайсыңар? Келгиле. Венера Бокотаева бизде бүгүн конокто болот. Бүгүн сиздер менен сонун темаларда сөз кылабыз. Алейкум ассалам. Кыздар, барыңарга салам. Рамазан айыңар кут болсун. Кармаган оразаңыздар кабыл болсун. Кандай Венера кошулдуңбу? Коштум. Венераны коштум. Уланбай жатат го. Уланды. Ассаламу алейкум. Кандай? Алейкум ассалам. Как дела? Телефон. Бүгүнкү теманы айтып кеттиң да? Ооба. Бүгүнкү биздин темабыз, кыздар, дагы бир жолу кайталап өтөйүн. Ата-эненин сөздөрү баланын аң сезимине кандай таасир этет деген темада сүйлөшөбүз. Ал сенин темаң э? Бул менин темам. Сенин темаңды айтсаң? Ата-эне балага негативдүү баягы сөздөрдү эмне үчүн айтат? Эмне үчүн айтат? Өтө сонун тема. Себеби көп сурашат да, эмне үчүн урушуп аламын, эмне үчүн сүйлөп аламын, билем тура эмес экендигин деген сыяктуулардан бүгүн жооп аласыздар. Мүмкүн болушунча тааныштарыңызга түз эфир болуп атат деп жөнөтүп коюңуздар. Кирсин түз эфирлерге. Анда баштай берели. Эфир сакталат. Сен башта Ата-эне айткан ар бир сөз бала үчүн баягы программа болуп сакталып кала берет да. Бул нерсени баарыбыз жакшы билебиз, бирок автоматтык түрдө сөздөрдү айтып салабыз. Бул сөздөрдү балдар кандай түшүнөт? Ошолор жөнүндө айтып кетейин. Баланын биз айтып жаткан сөздөр баланы шыктандырат же жоготот дегендей да, тынчтандырат же тынчсыздандырат. Сөздөрүбүз балага ишеним берет, дүйнөгө болгон көз карашын, келечектеги жүрүм турумун, мындай айтканда түзүп чыгарат да, өзүнө болгон баалуулуктарын өстүрөт. Сөздөр, биз маани бербеген сөздөр балдарга өтө чоң таасирлерин тийгизет. Өзүн баалоого жана өзүнө болгон ишенимине, мисалы үчүн сен акылдуусуң, сенин колуңдан келет деген сөздөр балага өзүнө ишенгенге жардам берет. Көбүнчө биз сен колуңан келген ишти кылчы, сенден эч нерсе чыкпайт, сен туура эмес кылып жатасың, башкалардан кем калышпай жаса, тигинин баласындай жасап көрбөйсүңбү деген сыяктууларды көбүрөөк айтып коебуз да. Бул сөздөр баланын өзүн төмөн сезүүсүнө алып келет да, өзүнө болгон ишенимин жоготот апалар. Көбүнчө кой бул кылганыңан эч нерсе чыкпайт деген сөздү айтасыздарбы? Жазсаңыздар. Кандай сөз боюнча айтып жатасыз? Көптөгөн сөздөр боюнча айтабыз азыр. Мисалы, сенден эч нерсе чыкпайт деген бул баланын өзүнө болгон ишенимин талкалайт да. Балар аракет кылуу каалоосун да жоготот. Аракет кылгысы келбей калат. Мен баары бир колумдан келбейт. Бул иштен эч нерсе чыкпайт деген сыяктуу. Мүмкүн өзүңүздөрдү деле балалык кезиңиздерди эстеп көрсөңүздөр, сен колуңдан эч нерсе келбейт деген нерсе сиздин талантыңызды талкалап салган учурларда да болгондор да. Мен көп айтам дейт. Ооба, бул сөздөрдү биз негедир көп колдонобуз. Андан кийин салыштыруу сөздөрү. Башканын, элдин балдарын карабайсыңбы, бир жакшынакай эле жасайт, же элдин балдарындай болбойсуңбу, ошолорго окшошсоң деген сыяктуу сөздөрдү айтып кетебиз да. Салыштыруу баланын өзгөчөлүгүн басаңдатат. Өзүн эч качан
жетиштүү сезбейт да, өзүнө өзү алымсынбай калат. Мен дайыма бир нерсени туура эмес кылып жатам, бирок эмнени туура эмес кылып жатканын билбейт. Ошо көрдүңүзбү, сиздин бир эле башкаларга салыштыруу сөздөрүңүз баланы өз алдынча болуусун басамдатат. Андан кийин уят эмес бекен деген сөздөрдү да көп колдонобуз да. Уят, кой, абалыңа карап кылчы деген сыяктуучу. Бала өзүн кандайдыр бир нерсени туура эмес кылганын түшүнбөйт да, бирок негедир уят сезим менен жашап калат. Эмне кылбасын дайыма уялуу сезими баланы коштоп жүрө берет. Ошондуктан азыр сиздер деле көпчүлүгүңүздөр бир нерсени баштай албайсыздар. Уялуу, негедир кереги жок жерден уялуу сезими каптай берет дагы, сизди алдыга жылдырбайт бул нерселерчи. Андан кийин мен сага ишенбейм, кылган ишиңе ишенбейм деген сыяктуу. Негизи бул ишенбейм деген сөздү колдонуу бул балага ишенимсиздиктин ургун себептер да, мындайча айткандачы. Бала өзү жөнүндө жаман ойдо боло баштайт. Сиздер балага күзгү болосуздар да, мындайча айтканда, сиздердин сөздөрүңүздөр, сиздердин кайтарым байланыш реакциялар аркылуу бала өзүн түшүнөт, өзүн туура кылып жатамбы, туура эмес кылып жатамбы деген сыяктуучу. Сиз балага ишенбейм деген сөздү колдонуп, сен туура эмес кылып атасың, туура эмес аракеттерди кылып атасың деген сыяктуу бала өзүнө өзү ишенбестикти бересиздер да. Сиздер туура эмес күзгү болуп жатасыздар бул жерденчи. Өзүнө өзү ишеним, көрдүңүздөрбү, жоготот, өзүнө болгон жаман ой пайда болот. Кыла албайм, колумдан келбейт деген сыяктуучу. Ошондуктан ишенбейм деген сөздү эч качан колдонбоңуздар. Андан кийин баланын кичине туура эмес жүрүм-турумдарын көрүп койсоңуздар, сизге жакпаган сөздөрдү айтып койгон болсо, сен жаман баласың, жаман кызсың дегенди автоматтык түрдө айтасыздар да. Бул баланын жүрүм-туруму эмес, баягы кылган аракеттери унутулуп калат дагы, жеке инсандыгын, жеке сапатына сиздер мындай сынга алып жатасыздар да, жеке сапатын сынга алып, мындай бир кружканы сындырып койду дейли. Мисалы, сен ушу кружканын сындырганын жакпады, абайлап айтып элең дебей, сен жаман баласың, сен акылың жок деген сыяктуу. Көрдүңүздөрбү, кылган аракети унутуп эле баланын өзүнүн жекелигине өтүп кетпешибиз керек. Сиз дайыма эмне кайсы жүрүм-туруму жакпады, ошондон сыртка чыкпашыңыздар керек, апалар. Андан кийин оюнду биз ойной бересиң, оюн эле дей бересиң, оюнга эч качан тойбойсуң деп оюнду тыйып баштайбыз. Ойнобой отур, кыймылдабай отур деп эле негедир балдарды ойнотпогонго, кыймылдатпаганга аракет кыла беребиз да. Бала оюн аркылуу дүйнөнү тааныйт. Эгер сиз оюнга чектөө салсаңыз, анда өнүгүү процессине тоскоол болуп жатасыз. Сиз өнүгүү процессин токтотуп жатасыз да. Ойнобо деген болсоңузчу. Ошондуктан бул оюнду балдардын жумушу катары кабыл алгыла. Балдардын жумушу деп билсеңиздер, ошондо сиздердин ачууланбай каласыздар да, бала ойнойм дегениндечи. Кийин баардыгыбыз колдоно турган сөздөр көпчүлүк ыйлай бербе, көп ыйлай бербе, ыйлаба деп тыюу салабыз да. Бул сөз балага эмоцияларын басканга мажбур кылат да, басабыз. Көрдүңүздөрбү, ал эми басылган сезимдер кийин чоң көйгөйлөрдү жаратат. Ушуну эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Канчалык кыйналсаң да сен чыдашың керек деген сөздү дагы айтабыз, колдоносуздарбы бул сөздү дагы? Бул балага жардам сурабоону билдирет да. Көпчүлүгү кыйналып, баягы депрессия, апатияга кирип кетсе да жардам сурай албай жүрө берет да. Бул кичинекейинен өзүнүн сезимдери басылгандыкты билдирет. Жардам сурабоону, өзүнүн чектерин коргоону билбеген адам болуп чоңоюшуна сиз түрткү берип жатасыз, ыйлаба деп айтуу мененчи, ошол тыюу салуу менен сезимдерине. Көрдүңүздөрбү, кандай коркунучтуу бул. Андан кийинки сөз, биз сен үчүн баарын кылдык. Сен үчүн кылып жатабыз ушунун баардыгын деген сөздү дагы көп колдонушат ата-энелерчи. Бала өзү каалаган нерсесине жасаганга укугу жоктой сезилет да. Анан бул сөздөр менен өзүн күнөөлүү сезип чоңоет. Өмүрүндө кутула албаган карыз сыяктуу, сен карызсың бизге түбөлүктүү, бул карыздан эч качан кутула албайсың деген нерсени берип коебуз да. Биз сен үчүн баарын кылып жатабыз, кылдык. Керек болсо
миграцияга таштап кеткен балдар дагы ата энеси ошо чет өлкөдө туруп алып, биз сен үчүн келдик, сенин келечегиңди түзүш үчүн келдик деп баланын өзүн өзү күнөөлөөгө түртөт да. Бул өтө жаман сезим. Бул эң оор сезимдердин бирине кирет, өзүн күнөөлөө сезимичи. Андан кийинки сөз бул мен сени жакшы көрбөй калам. Эгер сен сабакты мындай жаман окусаң, эки алсаң же дагы бир иштер туура эмес кылсаң, мен сени жаман көрүп калам, жакшы көрбөй калдым деп айтабыз. Бул сөздөр бала үчүн эң оор психологиялык сокку болуп эсептелет, апалар. Бала үчүн ата эненин сүйүүсү жашоодогу эң чоң тирек. Ошону унутпайлы, апалар. Эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Сөздөр бул күч. Сөз бул күч да. Аны кантип колдонсоңуз, балаңыздын келечеги ошого жараша калыптанат, ошого жараша көйгөйлөр жаралат, же жакшы нерселер жаралат, шыктандырат, же тынчсыздандырат деген сөздөр да. Кандай сөздөрдү айтып жатасыз, балаңызды кандай колдоп жатасыз, ошолорду сөзсүз өзүңүздөрдүн анализдеп алыңыздар. Жакшы сөздөрдү көбүрөөк колдонуп, эгер бүгүнкү мен айткан жаман сөздөрдү колдонуп жаткан болсоңуздар, аларды колдонбогонго аракет кылыңыздар, жоготуңуздар. Ошо 10 сөз айтып өттүм. Апалар айтпай турган сөздөр, кандай туура эмес сезимдерди калтырат, ошолорду айтып өттүм. Эми сен эмне үчүн ушул негатив сөздөрдү апалар сүйлөйт да? Улантып кетсең. Ооба, ата эне эмнеге балага негативдүү сөздөрдү сүйлөйт? Бунун дагы себеби бар да. Себептер ар кандай болушу мүмкүн. Албетте ата эне баласын жакшы болсун деп, жакшы тарбия берейин деп, жакшы ниет менен баягы тарбиялаганга же өстүргөнгө аракет кылат, бирок ошо менен кошо кээде ошондой сөздөр дагы айтылып баштайт да. Көпчүлүк учурда адам мындай эң башкысы да, эң биринчиси бул өздөрүнүн денесин чарчоо сезгенин түшүнбөгөн акыбалда баягы сөздөрдүн айтылганын байкабай калат. Башкача айтканда, катуу чарчаган адам, уйкуга тойбогон же болбосо кандайдыр бир чынында эмоционалдык жүктүн негизинде ал ошол жаман сөздөрдү колдонуп кетиши дагы мүмкүн да. Анткени башка мындай катуу эмоция келгенде башка сөздөр да оюна келбей калышы мүмкүн. Ошон үчүн баягы оор же болбосо катуу тие турган сөздөрдү дагы айтып алышы мүмкүн. Ошон үчүн мен айтат элем да, бияктанчы сиз өзүңүздүн чарчооңузду колго албасаңыз, сиз эмоцияңызды эч качан башкара албайсыз да. Бул мүмкүн эмес. Анткени дене дайыма өзүнүн баягы муктаждыгын талап кыла берет. Ал эс алганга умтулат, өзүнүн баягы дененин каалоолорун аткарганга, курсак ачканда тамак ичкенге, мисалы үчүн, уйкуга тойбосоңуз уктаганга аракет кыла берет да. И бул процессти сиз баягы жөнгө салып, аны мисалы үчүн денеңизди эс алдырбасаңыз же муктаждыгын аткарбасаңыз, ал баары бир өзүнүн баягы муктаждыгын аткарганга жолдорду табат да. Жаман сөздөр менен, кылык жорук менен, кандайдыр бир ороңдоп башкаларга кыялыңарды көрсөтүү менен, башкалардын ошондой көңүлүн оорутуп, кийин өзүңөр дагы өкүнүп калган учурларга баягы алып келет. Бул эң биринчиси. Экинчиси, эмне үчүн ата эне мындай сөздөрдү дагы айтат? Анткени өздөрү дагы ошондой сөздөрдү угуп чоңойгон. Башкача айтканда, бул адамдын нормасы болуп калган десек болот. Норма деген бул өтө бир чоң темалардын бири. Норма көпчүлүк баягы жашоо сфераларына тиешелүү нерсе. Акчага деле, тарбияга деле, мисалы үчүн эркек менен аялдын ортосундагы мамилеге дагы норма тиешелүү. Эгерде сиз үчүн ошол жаман сөздөрдү угуу бала кезде баягы калыптанып, нормалдуу көрүнүп калган болсо, же болбосо деп баягы биз эми бала кезде баарыбыз эле баш ийебиз да. Баш ийип ошо менен баягы жашаган болсок, автоматтык түрдө бул стратегия катары чоң жашоодо өзүбүздүн балдарга колдонгон кадимки эле сөз, адат сөз болуп калыптанып калат да. Башкача айтканда, мен деле ошол сөздү угуп өлгөн жокмун го, сен деле өлбөйсүң дегендей, мен сенин жакшы болушуңду каалайм деген ата энебиз бизге айткан сөздөрдү балага дагы узата беребиз. Бирок чынында бул сөздөр мындай
адамдын психикасына, баланын психикасына рано айтып кеткендей өтө чоң баягы залакаларын тийгизет. Андан тышкары үчүнчү, кээ бирки ата эне баланы тарбиялоо ыкмаларын түшүнбөгөндүктөн, кантип тарбиялашты билбегендиктен дагы ошол сөздөрдү колдонушу мүмкүн. Оор келген же болбосо чынында баягы жүрөктү ооруткан сөздөрдү айтат да. Бала тарбиялоону билбегендиктен дегенде, биз бул дүйнөгө мисалы үчүн келгенде баарыбыз эле бала тарбияны билип туруп келген жокпуз да. Же болбосо мектептен деле ал нерсени бизге үйрөткөн эмес. Бардыгыбыз эле ошол ата эне тарбияласа, кантип бизди тарбияласа, ошол эле тарбияны көрүп чоңоюп, биз деле ошол тарбияны баягы улантып кете беребиз. Ошон үчүн тарбиялоо стратегиясын дагы окуп же болбосо бал жактан да билим алып койсоңуз, менин оюмча туура болот да. Ранонун толтура сабактары бар, курстарына катышсаңыздар болот. Кантип эмне кылып ага тарбия берсе болот балага деп үйрөнөсүз да. Бул дагы сиздин стратегияны оңдогонго жардам берет да. Андан тышкары төртүнчү болуп калабы, канчанчы болуп калат? Бул мындай да, баягы жаман адамдан жакшы нерсе күтүш кыйыныраак болот деген сөз бар го. Же болбосо бактылуу адам мисалы үчүн эч качан жамандыгы менен бөлүшпөйт дейт да. Ошол сыяктуу эгерде аял же болбосо ошол ата эне, бул жерге эркек деле ата эне катары кирет, ичинде кандайдыр бир жаракаттар, таарынычтар, кандайдыр бир күтүүлөр, кандайдыр бир оор сезимдер болсо, кыжырлануу, мисалы үчүн ачуулануу, жек көрүү, бул балага эмес, башка адамдарга деле болгон сезимдер болсо деле, бул адамдын ичинде жара бар экенин билсек болот. Ал жара тырмаган сайын канап, баягы адамдын огош бетер жүрөгүн оорутат. Ошол адамдар өзүнүн балдарына деле, жакындарына деле жакшы сөз узатышы кыйыныраак. Андыктан өзүңөрдүн акыбалыңарды, өзүңөрдүн оор сезимдериңерди байкаштырып, кимге таарынып жатасыз, кимге ачууңуз келип жатат, кимден кандай күтүүлөр менен жашап жүрөсүз, эмне сизди кыжырлантып же жек көрүүгө салып жатат, же болбосо кимге кызганып жатасыз. Бул дагы оор сезимдер катарына кирген сезим. Же эмнеден коркуп жатасыз, ошону көзөмөлдөп, өзүңүз дагы өзүңүзгө баягы көз салышыңыз керек да. Ансыз сиз мисалы үчүн капаланып, күйөөңүздү ойлонуп, кызганып, кызганычыңыз баягы күч алган убакытта байкасаңар көпчүлүк апалар эмне кылат? Алар баягы ошол жинин деп коет го, жинин баладан чыгарат. Күйөөсүнө мисалы үчүн жини келип, баланы сабагандар азыр интернеттен көрүп эле келатабыз, көпчүлүгүбүз мындай нерселерди. И ошон үчүн биз ошол ички жараларыбызды карап, аң сезимдүү түрдө байкаштырышыбыз керек. Кандай сезимдерде мен азыркы тапта жашап жатам, кандай сезимдердин негизинде жүрөгүм ооруп же болбосо кыйналып атам депчи. Андан тышкары бешинчи, эмнеге ата эне балдарына мындай оор сөздөрдү узатат? Анткени көпчүлүк ата эне баладан албетте бир нерсени күтөт да, кандайдыр бир күтүүлөр менен жашайт. Бала ушундай болуп чоңоет деп күтөт. Бирок өкүнүчтүүсү, мен бала чагымда же болбосо жаш кезимде жетпей калган максаттарыма эми сен жетишиң керек деген күтүүлөрдү баягы балага жумшайт. Или болсо же болбосо баягы илет. Бирок бала ага баягы дал келбесе ал күтүүлөргө, сен менин үмүтүмдү үздүң же болбосо менин үмүтүмдү жок кылдың деген сыяктуу, сен менин үмүтүм элең деген мааниде балага кыжырын чыгарат, ачуусун чыгарат. Ошон үчүн дагы салыштыруулар кетиши мүмкүн, рано айткан. Баягы кемсинтүүлөр, же болбосо кемсинтүү дегенде дагы баягы инсандын өзүн кемсинтүүгө арналган сөздөрдү колдонуу, же болбосо сөгүү болуп эсептелет. Шалпыксың, башың иштебейт, көкме, айбан. Мен жакында баягы картинка чыгаргам го, баракчамачы. Сиз бала кезде кандай сөздөрдү, оор сөздөрдү уккансыз дегенде, кыздар жазгандан мен көрүп алып, раного чалып, аябай оозум ачылды да. Өтө оор, ушундай да сөздөрдү айткан, укканбы, биздин айымдар. Ушундай дагы сөздөр менен дагы баягы баары бир ата энени сыйлап, аракет кылып жүргөн дагы канча деген азамат айымдарыбыз бар экен деп таң калдым да. Анткени чынында ал сөздөр мындай
өмүр бою адамдын аң сезиминде калып калчу сөздөр дагы да ичиндечи. Мен лично өзүм шок болдум да аларданчы. Ошон үчүн сиз кандайдыр бир максатыңызга жетпей калган болсоңуз, аны баладан күтүштүн керек эмес да. И бул жерден мен өзүмдү деле айта кетсем болот. Мен атам мени юрист, өзү юрист болгусу келген, бирок акчанын таптыштыгы эми турмуш баягы турмуштун ордугунун негизинде ал бул максатына мындай жетпей калган да. И сен сөзсүз түрдө ошондой юрист болушуң керек деп мени баягы аябай менден күткөн. Мен атам жакшы көргөндүктөн анын да күтүүлөрүн аткарганга аракет кылам да баласы катары. Эгерде күтүүлөрүн аткарбасам, анда мени сүйбөй калат деген менин ичимде дагы чоң коркунуч дагы бар да. Бул ар бир баланын ичиндеги чоң коркуу болуп эсептелет. И аягында жыйынтыгында эмне болду? Жыйынтыгында дипломду алдым. Анан атама мындайча айтканда белек кылып бергем да. Көрдүңөрбү? Бул баягы юрист болуп иштеп деле көрдүм, бирок бул жүрөгүмө жатпаган, мага жакшы баягы аябай жаккан нерсе эмес болчу. И кийинки нерсе, биз кээ бирки адамдар кандайдыр бир травмалардын негизинде болушу мүмкүн, же болбосо чөйрөдө өзүнүн баягы мен баалуумун, маанилүүмүн деген нерсени көрсөтө албагандыктан кээ бирки адамдар балдарынын күчүн чыгарып, баягы өзүнүн маанилүүлүгүн, күчүн көрсөтөт да. Сен мага багынышың керек, сен мен айтканды кылышың керек, сен мен айткандай жашашың керек, же болбосо сөздөн чыкпай мени угушуң керек дейт да. Башкача айтканда, баш ийүүнү баягы терс жактан мажбур кылып, адамдын инсандыгын, адамдын баягы сезимдерин тепселеп туруп өзүнө багындырганга аракет кылат. Бул ата энелер дагы албетте оор сөздөрдү айтат, И биз көп эле мындай угабыз да, мына мен деле айтып атам, көпчүлүк жерден Рано деле айтып келатат, буну айтпагыла, балдарды урбагыла, балдарды сөкпөгүлө, анткиле, мынткиле депчи. Бирок биздин аң сезим, биздин мээ ушундай экен да. Айтпа деген сайын огош бетер күчөгөндөй сезилет го. Кайра тескерисинче баягы салыштырба десе, мисалы үчүн, огош бетер салыштыргандай көрүнөт да. Бирок чынында мээ канчалык кылба десең ошону кыла берет. Анткени терс сөздөрдү мээ мындай туура кабыл албайт. Бул мээнин өзүнүн функциясы, бул эми башка тема, бирок мен айтат элем да, сенден эчтеке чыкпайт, же болбосо колуңан эмне келмегиле деген сөздүн ордуна мен эмне деп айтсам болот? Ошону ойлонуп көрүңүз. Мисалы үчүн сиздер дагы жазып атасыңар. Мен момундай сөздөрдү мен дагы айтам депчи. Бирок аны айтпаш үчүн биз өзүбүзгө тыюу салсак, чыңалабыз да. Айтпашым керек деп ичибизден баягы чыңалуу пайда болот, Бирок аны алмаштырсаңыз сөздөрдү, сиздин да жашооңуз жеңилирээк болот, бала дагы түшүнүктүү нерселерди сизден ала баштайт. Мисалы үчүн кандай дедим, баягы сенден эчтеке чыкпайт дегенде кайсы сөзгө алмаштырсаңыз болот? Ойлонуп көрүңүз да. Мисалы үчүн мен ойлойт элем да, эгерде сен кандайдыр бир нерсени түшүнбөсөң, балам, анда башкача түшүндүрүп берейин деп биз көбүнчө бул сөздү качан айтабыз? Бала сабагын жаза албай жатканда, кандайдыр бир ишти бир соңуна, бир жакшы жыйынтыкка жеткизе албай жатканда айтабыз, сенден эчтеке чыкпайт депчи. Андан көрө кел, мен сага ушуну башкача түшүндүрүп бергенге аракет кылайын деп көрсөңүз болбойбу? Болот да, биз баарыбыз чоң адамбыз, аң сезимдүүбүз. Демек, биз дагы өзгөргөнгө аракет кылыш үчүн биз эң башкысы ошол сөздөрдү кайсыга алмаштырсак болот деп ойлонушубуз керек да. Же болбосо, мисалы үчүн, сен ушул бузукусуң, же болбосо сен баардыгын бузасың деген сөздүн ордуна эмне деп айтсам болот, Мисалы, кел экөөбүз тууралап көрөлү, кел экөөбүз башкача кылып көрөлү десек болбойбу? Болот да, туурабы? Же мисалы үчүн шалпык или эзилип эле жүрө бересиң деген мисалы үчүн сөзгө кандай альтернатива бар? Бунун ордуна эмне деп айтсам болот? Мындай нормалдуу эмне деп айтсам болот, жеткиликтүү, Мен чоң апам айтчу да, мисалы үчүн эзилип жүрө бересиңби деп жеңем урушканда, чоң апам акырын баягы бир аз шашылсаң сенде көбүрөөк убакыт калат дечи да. Эмнеге ошону биз айта албайбыз да, мисалы үчүн балдарга.
шалпайып эзилип жүрө бер деген ордуна да, туурабы? Ушундай бир туура жагына сөздөрдү алмаштырсак болбойбу? Или, например, менде бир консультацияда бир аял айткан да, мен вообще башкалардан жардам сурай албайм депчи. Мен үчүн бул уят же болбосо намысым түшүп, өзүм тепселенди сезгендей эле бир оор нерсе деп. Эми ал каяктан келген бул башка тема, бирок бала кезинде сенден сурагым да келбейт деген сөздү көп уккан экен да ата-энеденчи. Ошол сенден сурагым да келбейт дегендин негизинде ал вообще эч кандай жардам да сурабай калган да жашоосундачы. Бунун ордуна мисалы үчүн кел бул жөнүндө мындай ачык сүйлөшүп, ушул маселени чечип көрбөйлү десек болбойбу балага? Эмне үчүн биз бейтааныш көчөдө жүргөн же болбосо кандайдыр бир курбу же кошуналарга жакшы мамиле кылабыз дагы, аларга жакшы көрүнгөнгө аракет кылабыз, түшүнүктүү болгонго аракет кылабыз, а балдарыбызга ошондой кайдыгер мамиле жасайбыз. Бул дагы мындай ойлондурчу нерсе деп ойлойм да. Или, например, аялдар апалар эмне деп айтат? Мага бул кызык эмес же болбосо или там бала бир нерсени кыла албай жатса, мен да билбейм аны кантип кылышты деп коюшу мүмкүн да. Анын ордуна эмне деп айтсаңыз болот? Өзүңүздү мындай сабырдуу адамга айландырып, кичине кел баягы сени кызыккан нерсе жөнүндө сүйлөшөлүчү депчи. Ошентсек болбойбу? Же кел экөөбүз кылып көрбөйлүбү? Чогуу тилде Кел экөөбүз ооба. кетирүүчү. Ооба, ошондой кылып, мисалы үчүн сөздөрдү алмаштырсак болбойбу? Ошон үчүн мен ойлойм, кийинки эмес, Ранонун сабактарынан сиздер кантип терс балага арналган сөздөрдү кандай башка сөздөргө алмаштырса болот деген бир 100 тизме Рано түзүп берет деп ойлойм да. И сабактардан берет деп ойлойм. Анткени бул чынында көпчүлүк адамдар ойлонсо дагы оюна келбеген сөздөр болушу мүмкүн. Же болбосо ойлонуп, кээбиркилерге ойлонгонго дагы убактысы жок да. Эми мен бул сөздү кайсыга алмаштырмак элем деп коюшу мүмкүн да. Ранонун программасында ошондой нерсе бар. Башкача айтканда, салыштыруунун ордуна мен эмне деп айтсам болот? Уруштун ордуна эмне деп айтсам болот? Кемсинтүүнүн ордуна же болбосо баягы ал жакшы болуш үчүн аны эмне деп, кандай сөздөр менен аны үгүттөсөм болот? Ошол позитивдүү же болбосо туура сөздөрдү үйрөнүш үчүн Раного кайрылсаңыз сабактарынан берет. Аябай сонун инсайттар болду. Кичине суроо жооп кылалы, Көптөн бери чыкпай сагынышып калыппыз катталуучулар менен. Бул жерде суроо келиптир да. Атам каза болуп калды, 57 жаш. Өзүмдү күнөөлүү сезип жатам. Эмне кылсам болот? Жооп берип коюңуздар сураныч. Эч нерсе кылып бере албадым деп күнөөлүү сезип атыптыр да өзүн. Күнөөлүү сезүү көбүнчө учурда мен жооп берейинби? Күнөөлүү сезүү көпчүлүк учурда эмнеден пайда болот? Биз өзүбүз ичибизден кандайдыр бир ошол адамга караштуу максаттарды коюп, мисалы үчүн бир жака эс алууга жөнөтөм же болбосо кыялданып иш кылса бир укмуш нерселерди баягы мындай максат катары коюп коебуз дагы, бирок эми жашоодо ар кандай кырдаалдардын негизинде ал максаттарга жетпей калган болсок же аткара албай калган болсок, анан мүмкүнчүлүк болбой калганда өзүбүздү күнөөлүү сезишибиз мүмкүн. Же болбосо убагында айтылган туура эмес сөздөрдүн негизинде или мамиленин негизинде күнөөлүү сезебиз. Бирок мен айтам да, дайыма күнөөлүү сезген адам дайыма жаза алат. Патологическое чувство вины деген бар да, мисалы үчүнчү. Бул баягы бала кезден калыптанып калган күнөөлүү сезим. Көбүнчө бул күнөөлүү сезим ата-энеден программа катары балага не живи, жашаба деген баягы импульс менен барат да. Буну ата-эне албетте, эми бул психологияны терең түшүнгөндөр үчүн гана, наверное, башка темага кирип кетип жатам, бирок ошентсе дагы бунун негизинде сиз эмне кылсаңыз болот да, атаңызга баягы
өтүп кеткенине күнөөлүү сезип аткан болсоңуз өзүңүздү эң башкысы актаганды билиңиз да өзүңүздү. Сиз өзүңүздү актаганды билбесеңиз сизди эч ким актабайт. Сиз өзүңүздү сооротконду билишиңиз керек. Анын дагы үйрөнүү маанилүү. Сооротталбаган болсоңуз сизди эч бир адам эч кандай аяоо сөздөр менен же болбосо кандайдыр бир дем күч бере турган сөздөрдү арнаса дагы ал иштебей калышы мүмкүн да. Эң башкысы биз өзүбүз менен өзүбүз кылган мамиле да. Өзүңүздү актаганды билиңиз, биринчиден өзүңүздү сооротконду билиңиз. Анан үчүнчүдөн чынында мындай реалдуу караңыз да акыбалдычы. Чынында күнөөлүү сезим эмнеден пайда болду? Мен аны чынында бере алганбы же бере алган эмесминби? Күчүм жеткенби же жокпу? Жана башка да. Ошол жерден да актоо мындай жакшыраак келет, Мен ушундай эми кыска суроого кыска жооп дегендей жооп Ооба. бердим. Эч нерсе кыла албадым деп өзүң күнөөлүү сезип жатпайбы? Азыр сиз Куран окуңуз, зикир чалыңыз, Ооба, атаңыздын атынан садакаларды берип, ушундай пайда катын кылсаңыз болот да. жазаңыз. Көп дагы пайда кылсаңыз болот азыр деле. Азыр дагы суроолорду окуп берейин. Бала тарбиялоодон мурун өзүбүздү тарбиялоо керек болуп жатат го азыр, бирок эмнеден баштоо керек ошону дейт өзүңүз. Эмнеден баштоо керек дейт. Эмнеден баштоо керек? Эң башкысы сөздөн баштоо керек да. Адамдын сөздөрү анын сезимдерине таасир этет. Сезимдери анын кыймыл аракетине таасир этет. Кыймыл аракети анын ой жүгүртүүсүн, аң сезимин, андан тышкары башкаларга болгон мамилесин дагы мындай буруп коет да, каалаган нерсегечи. Эң башкысы ошол сөздөрдөн баштасаңыз болот. Эмне сөздөрдү айтып жүрөсүз, ошону байкаштырыңыз. Алмаштырсын, Мгм. өзүңүздүн оозуңуздан автоматтык түрдө чыккан сөздү башка нерсеге алмаштырсаңыз, адат болуп баштайт да. Бегайым балдарды, бир туугандарды кантип салыштырбай тарбияласак болот дейт. Айт. Балдарды, бир туугандарды кантип салыштырбай тарбияласа болот? Ар бир баланын өзүнүн орду бар экенин түшүнүү менен. Жана балага мындайча айтканда улуусуна ал кызганып жаман болуп жатса, мисалы үчүн мен деле сүйбөйсүң деген сыяктуу мамиле кылса, анын ордун айтуу, башкача айтканда бул бир аз сенден кичүүрөөк, бирок сен деле баласың, сени деле жакшы көрөм деп ар бир баланын өзүнүн ордун белгилеп өтүү менен сенин момундай жакшы сапаттарың бар, мен ушул сапаттарыңды жакшы көрүп, ушул жактарыңды аябай баалайм. Сен ушундай жерлериң жөндөмдүү, могу жактан сен көп нерсени жакшы кыласың депчи. И экинчи баланы деле ошондой, И албетте салыштырбаш үчүн сиз өзүңүзгө мындай суроо бериңиз да. Салыштыруу менен сиз эмнеге жеткиңиз келет? Мисалы үчүн кичүүнү улууга же ортончусун кичүүгө салыштыруу менен кандай жыйынтыктарга жетем деп ойлойсуз? Жана чынында жетип жүрөсүзбү же жокпу, Ошо менен тарбияласаңыз болот. Ар бир бала өзгөчө экенин билсеңиз, салыштырбай каласыз. Ассаламу алейкум. 11 жашта оокат жаса десем эле тарына берет. Эмне кылсам болот дейт. 11 жаш менин оюмча эми мындай да, ар бир адамдын жашына жараша анын баягы милдеттери да бар да. Эми 11 жаш үчүн тамак оокат жаза деген эми тамак жасоону түшүнүп атам да мен, туурабы? Негизи оокат ооба үйдүн тиричилиги да. Ооба. Тамак жасоо, үй жумуу. Ооба, ошону бөлүштүргөнүңүз жакшыраак го дейм да. Мисалы үчүн 11 жашка оокат кылуу, эми тамак бышыруу мисалы үчүн, бир аз оорураак го дейм да, кандай дейсиз? Азыркы жаштарга, азыркы ошо балдаргачы. Эми биздин куракта, менин маалымда это может быть нормально было, да. Бирок азыркы балдар башкача. Азыркы балдарды өзүбүздүн куракка баягы маалга салыштыруу болбойт.
Вот, анан 3 жаштагы бала эмнени кыла алат? Ошол нерсени кылса туура. Иши кылса балага ал көтөрө алгыс жүктү илиштин керек эмес. Андай нерсени илсеңиз ал баягы аткара албай кыйналат да. Кыйналганда дагы аягында чоң бир керексиз ишенимдерге ээ болот. ооба, Мен колуман келбейт экен деген келбейт. ишенимге ээ болуп калса, кийин жашоодо бир да ишти аягына чейин чыгара албай жүрө берет. Ар бир баланын өзүнүн жашына карап, ошо баланын мүмкүнчүлүктөрүнө карап, анан кийин талаптарды кое билишибиз керек да. Мындай аткара ала турган нерсени гана айтышыбыз керек. Баланын өзүнө болгон ишенимин да жоготуп алат да. Мен колумдан келбейт деп ошомойнчо эч нерсе кылбай калат. Медина ассаламу алейкум дейт. Алейкум ассалам. Мен кайненемди ушунчалык жек көрөм, эмне кылсам болот? Ал айымдын үнүн да уккум келбейт дейт. Ой. Сиз кайненеңизди жек көрбөйсүз, биз адамдын өзүн жек көрбөйбүз. Мен көп айтам бул нерсени. Биз адамдын сапатын жек көрөбүз да. Башкача айтканда, сиз ал кайненеңиздин эмнесин кандай сапаттарын жактырбайсыз. Көп сүйлөгөн үнбү, же болбосо ушак айткан ымбы, урушкан же болбосо өзүн бир башкача алып жүргөн үнбү, мисалы үчүн ошол сапаттарга кирет да. Анан ошол сапаттардын баардыгы сизде бар экенин унутпаңыз. Башкача айтканда, ал сапаттар менен өзүңүз колдоносуз, бирок моюнга албайсыз. Мен андай болбойм эч качан. Мен эч качан, мисалы үчүн, кайненеңиз көп сүйлөсө, сизге ал сапат жакпаса, сиз өзүңүзгө айтасыз да, мен эч качан мындай болбойм депчи. Эгерде мен сизге, мисалы үчүн, сизге көп сүйлөгөн адам болобу деп сурасам, сиз жок дейсиз да, мисалы үчүн. Нет, мне нельзя такой быть депчи. Ошон үчүн сиздин ичиңизде ошондой жек көрүү пайда болот. Бирок болгону ал сапат менен өзүңүз колдонуп жүрөсүз. Балдарым өтө активный, бири-бири менен тебишип уруша берет. Кантип туура түшүндүрсөм болот, урушпагыла деп. Качан урушканда гана, ошо тебишип баштаганда гана урушпагыла деп айтканыңызды балдар түшүнбөйт да. Жөн жай отурганда биз мындай ынтымактуу үй бүлөбүз, биздин үйдө уруш болбош керек деп жакшына маанайда турганда түшүндүрүшүбүз керек да. Ал мезгилде өзүбүз да унутуп калабыз да балдар менен. Качан урушуп баштаганды айтканда балдар түшүнбөйт да. Ошо кантип туура түшүндүрсөм болот деп атпайсызбы? Балдардын баардыгы мектептен алып келаткандабы же садиктен келатканда ушундай жакшы атмосферада сиз түшүндүрсөңүз, балдар жакшы түшүнөт да. Ассаламу алейкум. Кызым кайнем болушуп келет. Кичинесинен ага жиним келип, кызымы көп урушуп келем. Азыр кызым чоң апасына жакыныраак. Качып кетти, комментарий жоголуп кетти. Суроосу жок го, э? Суроо акырына чейин чыкпай калдым да. Азыр комментарий кана. Суроо аябай көбөйүп кеткен окшойт. Мына таптым. Чоң апасына жакыныраак болуп келатат. Кайнеме ал жагат, мага обидно, кызым өзүмө жакын болсо дейм дейт экен. Кыздын өзү көп урушат экен кайненесине жини келип. Ооба, өзүңүз көп урушуп анан кайра жакын болсун деп каалайсыз да. Здесь противоречие деп коет го. Сизге жакын болгондой кылып мамиле кылыңыз. Ооба. Кайненеси менен кызыңыздын ортосунда сүйүүсүнө деле тоскоолдук кылбай эле коюңуз, бири-биринизди жакшы көрүшө берсин. И өзүңүзгө деле тартып, ага караганда мага жакыныраак болсун деп салыштырбай эле коюңуз. Апанын орду дайыма биринчи орунда болот өзү негизи. Чоң эненин сүйүүсү өзүнчө башка, апа менен кыздын сүйүүсүнө өзүнчө башка. Бул жерде да кээде атаандашуулар кетип калат да. Мени көбүрөөк жакшы көрсө деген сыяктуучу. Андай салыштырууларды болбосун. Менин күйөөм менин кемчиликтеримди белгилеп, күлүп, тамаша кылат, мага катык тиет. Эмнеге мынтип жатасыз десем, сага кантип сүйлөш керек деп кайра өзүмдү күнөөлөйт. Кеңеш бериңизчи, мендеби күнөө дейт. Баягы эме экен да, мен тамашалап атам дейт го. Кемчилигин чымчып айтып туруп тамашалап атам деп коет да. Тамаша кылып айтат дедиңиз го. Тамаша болсо, тамаша кылганда адам күлөт да турабы? Же болбосо бир мындай жыргайт да, мындайча айтканда, сүйүнөт.
Эмне үчүн сиз ыйлагыңыз келет? Демек ал тамаша эмес болчу. Демек ал тамашалап айткан эмес да. Башкача айтканда чындык же болбосо кандайдыр бир сизге чынында катуу тие турган, чыңчыган сөздөр. Ошон үчүн сиздин ошого караштуу туура реакция бергениңиз да. Күнөө Жакпайт. мендеби дейт. Күнөө сизде эмес. Дароо көрдүм, манипуляцияда өзүн өзү күнөөлөп деп коет го кээ бирки адамдарчы, көрдүңбү? Өзү мендеби күнөө деп атат да. Ооба. Ошон үчүн күйөөңүзгө айтыңыз да, сен тамашаласаң, анда мен күлөт элем. Демек сен тамашалаган жоксуң, анткени менин күлкүм келген жок. Эмне деп мага айткың келди? Кел ошону сүйлөшүп чечели. Кандай жерлерим сага чынында жакпай турат? Мен ошону оңдогонго аракет кылам. Бирок мени кемсинтип тамашалайм деп мени кемсинткениң токтот деп сүйлөшкүлө да. Ачык эле сүйлөшкүлө, мындай тамашалабай эле бири бириңердин кемчиликтерин канткенде оңдолобуз, мындай жөн эле жай отуруп эле сүйлөшкүлө. Бири бирин чыңчыбай, божомолдошпой дегендейчи, бул мындай көп урушка алып келиши мүмкүн да. Венера же эфир сабактарды анан көрөм, полный конспект кылсам гана түшүнөм дейт. Азыр көрсөм түшүнбөйм деп жүрө берип, курстардан результат албайм. Көбүнчө кандай сөздөр менен оюмду алмаштырам дейт. Конспект кылам деп, бирок убакыт жетпей калган учурлар көп болот. Менде деле ошондой да, Раноодо деле ошондой. Бирок мен айтам да, сен биринчи ук. Анан кийин, эгерде ошол укканыңда сен мындай, могу жер маанилүү экен, жазып алышым керек десең, аны барып жазып кой да ошонучу. Сөзмө сөз кээбирки сабактарды жазыштын керек эмес, мисалы үчүн. Сизге маанилүү нерселерди жазып коюшуңуз керек да. Мисалы үчүн мен кээбирки китептерди, мисалы үчүн ушул февраль айында мен бир китепти уже 6 жолу угуп атам, потому что мага жазганга убакыт жок болуп атат анычы. Азыр 6 жолу койдум да бүгүнчү. 6 жолу угуп атам китептичи. И толугу менен башынан уккан жокмун. Мага маанилүү главаларга эле ошол жерлерде эле кайра угуп атам да. Вот. Бирок кайра укканда башка жаңы нерселер ачылып атпайбы? Ошол жаңы нерселерди дагы мындай, эгерде мага маанилүү болсо жазып калам. Вот. Анан сөзсүз түрдө бардыгын сөзмө сөз жазып алганга аракет кылыштын керек эмес. Мага да Венера канча айтып жүрдүң, мен да жазышым керек, бардыгын жазып отуруп алып жазышым керек деп канча убактымды кетирдим да. Анан сабактар бүтүп калса, өзүбүздү күнөөлөй башталат да. Мен ушуну окуп койсом болот эле го деген сыяктуу өзүбүздү урушуп баштайбыз. Ошондо мага деле Венера айттың го, уга берсең, сен биринчи уга берсең депчи. Кийин уктум, сабактарды угуп атып эле баягы мага жаккан сөздөр, инсайттар келгенде жүгүрүп барып минутасын карап коюп аттым да. Баягы минутасын карап туруп жазып алам же эстеп калам. Кийин бошоп үйгө келгенде же көчөдө угуп калган болсоң, ошол минутасына кайтарып келип туруп жазып алып аттым да ушул нерселердичи. Анан сөзмө сөз кылып жазып убактыбызды көп кетирип коебуз да. Уга бериңиз. Главное, сиз уга берсеңиз сабактардычы, маанилүү жерлерин кийин жазганга оңоюраак болот кайтачы. Тамара сурап аябай катуу ачуубуз келгенде өткөрүп жиберүүчү лайфхактардан айта кетиңизчи дейт. Сонун лайфхактар бар өзү негизи. Аябай ачуу келгенде айт, жооп бер. Ачуу башкача мындай, эң башкысы ар бир сезимдин убактысын, кантип ал сезим иштээрин мындай билип алышыңыз керек да, теориясынчы. Мисалы үчүн ачуу, мен айтам го дайыма эле 12-14 мүнөт гана жашайт да. Ошол 12-14 мүнөт сиз ачууңузду жапкандын ордуна же башка бирөөнүн жүрөгүн оорутуштун ордуна просто кетип калыңыз дагы, ал сезимди жаап, алаксыбаңыз. Бир кино же видео роликтерди көрүп өзүңүздү алаксытпаңыз. Ошол ачуу сезимин сезгениңизди денеңизден байкаңыз, кантип сезилип жатат. Жүрөгүңүз лакылдап, оозуңузга батпай, кыйкыргыңыз келип, же болбосо бир нерсени мисалы үчүн чапкыңыз келет, бирөөгө баягы жаман сөз айткыңыз келиши мүмкүн, Ошол сезимдерди сезиңиз дагы. Анан 12 мүнөттөн кийин, 12-14 мүнөт да, ошол убакыттын ичинде бул сезимдер просто
мындай азаят, күчүн азайтат. Күчүн азайткандан кийин реалдуу ой жүгүртүү келет. Анткени катуу сезимдердин негизинде реалдуу ой жүгүртүү эч качан келбейт. Эч качан мындай убакыттарда чечим чыгарбаңыздар. Кээбирки аялдар болду мен сени менен ажырашам деп баягы кийимдерин чогултуп баштаганда уже кеткиси келбей калат дагы, бирок сөзүнө туруш керек болуп, айла жок кийимин Уятның чогултуп ішінен анан де. жөнөйт. Ооба. Айтып койдум го деген сыяктуучу. Вот. Ошон үчүн мындай убакыттарда ошондой өзүнчө болуп, жалгыз бир жерде чыгып кетип же башка бөлмөгө кирип, сезимдерди толугу менен сезип, убакыт өткөндөн кийин аны кое берүү. Башкача айтканда, ал сезим сиздин ичиңизде жашай бериши, жашай берем деп ойлобойт да. Ал деле чыгып кеткенге аракет кылат. Мындайча айтканда, өзүңүздүн жашооңузду жашап кете бер деген маал келет да. Вот, ошол маалга чейин күтүү керек. Ошон үчүн атаңар дагы жолдошуңуздардын ачуусу келгенде балдарга деле айтып койсоңуздар болот да. Балдар деле билсин да, өзүнүн денесинде 12 минут ачууланып жашайт экен деген. Атаңарга дагы 12 минут жолобой турайлы, азыр ачуулуусу кетсин. Сиз дагы мен ачууланып турам. Ошо ачууланып турганда балдарыңыздын жанына, жолдошуңуздун жанына келбей эле коюшуңуз керек да. Болбосо алардын жүрөгүн катуу оорутуп алышыңыз мүмкүн. Лучше сыртка чыгып, алыстап өзүңүздүн ачууланган сезимиңизди сезип, жашап өткөзүп туруп анан келсеңиз болот. Үнүңүздү чыгарып сүйлөп жиберсеңиз болот. Полный конспект кылбайм же укпайм, анан сабактар өчүп кетет көбүнчө дейт. Уга бериш керек да. Мына Венера өтө эме да, мындай угуп бүтүрүшүң керек. Сабак алгандан кийин бир дагы сабагыңды укпай жабылып калган болбосо керек, сенде. Бардыгын мен да ушундай болгон, мен полный конспектти кылышым керек, бирден сөз жазып чыгышым керек деп сабактарды өткөзүлген учурларым болгон да менин дагычы. Бирок уга бериш керек экен да. Азыр эми уга турган, ошо укканда дагы көп нерсени эстеп каласың. Биз эстей албайбыз деп ойлойбуз, бирок кийин ошого окшогон учурлар кездешкенде ошол сабактардагы кеңештер эсиңизге түшөт да, бул жакачы. Уга бериш керек. Иш кылып атып, аудио уккан аябай сонун го. Биз мына Венера деле китеп, аудио китептерди, сабактарды угуп атып, канча үй жыйнайбыз, пол жууйбуз, тамакты деле кылабыз. Эки жактан кетет да. Колуңарды кармайт. Уга бересиңер дагы, иш дагы кыла бересиңер. Бул нерсени башында көнбөсөңөр, кийин аябай сонун көнүп каласыңар. Ооба. Бала тарбиялоо боюнча канча аракет кылып атсам да өзүмдүн психологиям дейт окшойт. Психологиям жакшы болбой урушуп бакырып коюп атамын дейт Айдана. Ошо Венера ушул сабактарды айтып өттүбүз. Запись сабактарды көрсөңүздөр жаңы кирген окшойсуздар. Медина, мен өзүмдү сыйлайм, ички дүйнөм менен сүйлөшөм, баары жакшы десем болот, бирок жашоомдо кайненемдин тийише бергени мени тажатып салат дейт. Ошо баягы божомолдоп эле тийишип, мүмкүн ал тийишпей сизге кеңеш айтып жатам деп ойлойттур да, мүмкүнчү. Бирок мындай караганда кайненелер делечи мындай жакшы болсун дейт да, балам менен бактылуу болуп кетсин дейт. Ошол нерсени эле ачык эле сүйлөшүп алсаңыздар түшүнүктүү. Биз ачык сүйлөшпөй эле божомолдой беребиз. Ал божомолдойт, сиз божомолдойсуз. Бияктан бардыгы божомолдоп атып эле бири бирин туура түшүнбөй эле уруш жаңжалдар чыгып кетет, түшүнбөстөр, таарыныштар чыгып кетет да. Ошондуктан сиз ушу тийишип жатасызбы же мага кандай кылсам туура болот, айтыңызчы, кеңешиңизди берсеңиз мага деп эле мындай кабыргадан койгула деп коет го, сөздү туура эле мындай туура берсеңиздер, алар кача албай калат да, жооп берет. Биз мындай нерсе бар да мээдечи. Мен бардыгын билем дегенчи. Бул позициядан сиз жашоону карасаңыз дайыма жеңилесиз. Мен бардыгын билем деген позиция эч качан жакшылыкка алып келбейт. Только урушасыз, только ошондой адашасыз, только ката кыласыз да, болду. Ошон үчүн кайнене бир нерсе айтып атса, демек мүмкүн сиз бир нерсени билбейсиз. Мен мисалы үчүн психологияда канча жыл жүрөм, канча деген мисалы үчүн билим алып атам, алдым. И мен дагы деле бардыгын билем деп айта албайм да, мисалы. Вот. Бул менсинүү да болуп кетет, текеберликтин бир түрү да. Ошон үчүн мындай карап көрүңүз, мүмкүн чындык айтып аткандыр, мүмкүн чынында ошол нерседен мен бир жыйынтык чыгарсам болот деп да карап көрүңүз да. Кайнене дайыма неправ болбойт. Это факт.
дайыма неправ болбойт. Мүмкүн чынында жакшылыкка түртүп атат. Бардыгын жаман жактан карай бербеңиз дегеним. Мен ошону эме таарынууну эмес, түшүнүүнү танда деген пост жазганмын. Ошол аябай айлууга барып жүрүп келдим го. Ошондо дагы көпчүлүк жазды таарынычтарын айтат. Колум көбүнчө бош болуп, директ окуп аттым, личкага келген каттарды окуп аттым. Бүт эле таарынгандар да. Анан ошондон таарынганды эмес, түшүнгөндү танда деген пост жазганмын. Биз таарыныш оңой да. Чындыкты мойнубузга алып, аны түшүнүш кыйыныраак. Ошон үчүн биз дайыма оңой жолду тандайбыз. Ошон үчүн биз түшүнгөнгө бири бирибизди түшүнүп жашаганга аракет кылалы. Бул жашоо кыска. Мындай жашообузду кыйнабасак, өзүбүз бул жашоону мындай жыргап жашап өтөлү. Керемет жашоо го өзү. Ошон үчүн түшүнгөнгө, бул ушундай кылып аттыр деп түшүнүк дегенде, түшүн дегенде дагы көпчүлүгү кайненени түшүн деп түшүнүп алышы мүмкүн да азырчы. негизи ошо. Кайненени түшүнүштүн кереги эмес, акыбалды түшүн. Сөзүн түшүн да. Аны түшүнбөй эле койсоң болот. Ооба. Ар бир адам өзүнчө табышмак го. Даже өзүңдүн балаңды түшүнө албай түшүнөм деп өмүрүңдүн баарын кетиресиң деп койсоң. Абалды, ошол учурларды, окуяларды, абалдарды түшүнүп туруп эле өткөзөсүң. Ал адам ошол мүнөзү жакпада, ошо уруксат бер, ошо аны оңдой албайбыз, биз тарбиялай албайбыз. Жөн гана ошол өзүнүн мүнөздөрү, сапаттары менен жашай берсин, ошол ортодо абалды түшүнгөнгө аракет кылсаңыздар болот. Баланы урбай, урушпай кантип тарбияласа болот? Уруп алып өзүм кайрасы кылам дейт. Сен жооп бер. Башында айтып кеткендей, биринчи бул эми жыйынтыкта уруп койгонуңуз, бул уже жыйынтык да. Анан жыйынтыктан баштоонун кереги эмес. Эч кандай башка жыйынтыкка келбейсиз. Просто ошол бойдон эле жыйынтык бойдон калат. Ошон үчүн жыйынтыктан баштабай, башынан баштаңыз. Эмнеге, кандай себептерден улам мен балага кол көтөрүп баштайм. Көбүнчө эмнеге кол көтөрүшөт? Анткени сөз байлыгы жоктуктан да. Башкача айтканда, сөз менен жеткиликтүү балага өзүнүн оюн же болбосо талаптарын жеткизе албагандыктан, же өзүнүн үлгүсү менен жеткизе албайсыз. Ур токмок менен жеткизем деп ойлойт, бул иштебесе депчи. Бирок мойнуна ошол сөз байлыгынын жоктугуна алышпайт да көпчүлүгү. Ошол жагын караштырып көрүңүз. Кандай сөздөр менен же кандай үлгү менен мен балага, мисалы үчүн, милдеттерин кылдырта алам, Сиз бирдеме талап кылып атасыз да урганда. Талаптарыма, мисалы үчүн, кайтарым байланыша алам. Вот это важно. Бул ошондо сиз жыйынтык менен эмес, башы менен иштейсиз. Кайсы учурда урасыз, кандай кыймыл аракетти кылганда уруп салып атасыз. Эми ошол кыймыл аракетти кылганда урбай туруп, эмне кылсаңыз болот, алмаштыруу. Мындай бизде пландоо жок да. Өтүп кетти, болду, ошо жыйынтыкталган өткөн нерсе менен жүрө беребиз да. Эртең да ошол нерсе кайталанса, сиз эмне кыла аласыз? Алдын ала пландап койсоңуз, урбай туруп ошол пландаган ишиңизди кыласыз. Өзүңүзгө да ишенимдүү болосуз да. Андан көрө башка кандай сөздү сүйлөсөңүз болот. Ошону ойлоп коюңуз. Мен 18 жаш сиңдим, тамак жасашты билбейт, кылбайт дагы. 11 жаш деп күлүп атат да, 18 жаштагы билбейт деп. Баягы акырын үй жумуштарына үйрөтө бериңиздер десе, дароо эле кыйындарды өткөзүп берип коюп, апалар деле жеңилдегиси келип калат да. Акырын жаш курагы менен баягы кичинекейине жардамдашам дегенде түртпөй, жаныңызда алып жүрүп, үйрөтүп койсоңуз болот да. Менин 10 жаштагы кызым кирпигин бир аз боеп коет. Мен ойлойм, кыздар кызыга берет окшойт деп. Ооба, кыздар кызыга берет го. Жакында бир клиентка келген да, консультацияга. Эми проблемасын айтыштын вообще эмеси жок. Но негизги проблемасы эмне экен? Короче, атасы эркек уул күткөн экен да. Уул төрөлөт деп. Бул кыз атасына жагынам деп, ошол 21, азыр 21де экен да бул кызчы. 21 жашына чейин ошол атасына жагынам деген бир мааниде жашаган экен да. Кыз экенин, аял экенин
толугу менен баягы кабыл алган эмес. Даже баягы экөөбүз сүйлөшүп отурганда дагы кандай бут кийим жакшы көрөсүз деп сурадым да. Потому что мен көпчүлүк нерсени бут кийимден көрөм го. Анан көрсөтчү бир сен жакшы көргөн бут кийимиңди көрсөтчү десем, момундай танкага окшогон эркектердин бир обуву да мындай бут кийими. Анан ушундай кийген жакшы көрөсүңбү десем, эми видео вызовдон сүйлөштүк да. Ооба дейт. В общем, иштеп атып эмнеге келдик. Атасы ошол уул эркекти күткөн экен. Бул 7 жашка чыкканда апасы уул эркек төрөгөн экен да, братишкасынчы. Анан атасы баягы буга уже көңүл бурбай калган экен да. Ошондон бери эркектердин бардыгын жек көрүп, ошондон бери эч бир адамды баягы мындай теңине албай, аялдарды да жек көрчү экен да. И өзүнүн ким экенин түшүнчү эмес экен. Анан мага айтат да, мен көп акча таап, чет мамлекетке барып, эркек болуп, полумду өзгөртөм деп ойлонуп атам дейт. Анан кийин бизде айтышат да, каяктан келет булар депчи. Вот эмнеден келет, азыр айтам. Башкача айтканда, аял киши кыз кезинде оюнчук ойноп, кирпигин боеп, сулууланып, мындай бир өзүнчө бир кыз болуп жүргөнүн апасы дагы, атасы дагы мындай четке какпаш керек да. Ошого макташ керек. Эгерде эркек атасы мисалы үчүн ал эркекче жүргөнүн, балдар менен ойногонун, атышканын же мушташканын, бирөөнү уруп койгонун мактаган болсо, кыз эмнени түшүнүп калат? Мен атама жагыш үчүн ушундай эркекче жүрүшүм керек экен деп түшүнөт да. Эгерде ал атасы ошол кыз болуп чоңоюп атканын мактап же болбосо жактырган болсо, ал өзүнүн аялдыгын, аял болгонун кабыл алат. И аял болуп чоңоет. Ошондо ал күрөштү токтотот. Башкача айтканда, эркектер менен атаандашууну, өзүнүн оюн баягы меники туура деп баягы ар ким менен күрөштү токтотот да. И мындай жеңилирээк жашоо жүргүзөт дегеним да. Ошон үчүн 10 жаштагы кыз кирпигин боеп азыр сулууланып атканы это нормально да. Эми эшикке чыгып атайын боенуп чыгыш деген сөз эмес. Болгону эми боенбосоң деле сен сулуусуң жаным, бирок карачы, аябай сонун экенсиң деп баягы мындай туура багыт көрсөтүп койсо жакшыраак дейм да. Ошол жерден дагы баягы тарбия маанилүү да, туура тарбия керек. Бизде дагы азыр Кыргызстанда аябай көп болуп жатат деди, ошо кыздар эркек болгусу келип, эркектер тескерисинче кыз болгусу келип, Очень много. канча миңден ашып калды деп айтып атышат да. Мен Өздөрүнүн ошол группалары бар. кызга айттым да, эме депчи, сен аялдыгыңды кабыл албасаң, сага эч кандай операция деле жардам бербейт. Ошон үчүн ким экениңди ошондо деле билбей жүрө бересиң депчи. Анан айтат да, 2 күндөн кийин жазып жүрүптүр тиги СМС кылыпчы, мен сизди жек көрөм депчи. Анан мен унчукпай койдум да, ответ бербейчи. Анан кийин кайра консультацияга жазылган экен, сүйлөшсөк эме дейт да. Эме сиз мени ошондо мен өзүмдү ким көргүм келсе ошону болбо деп атасыз дейт. Мага каршы чыгып атасыз дейт да. Мен сизге консультацияга кирсем, сен мага каршы чыгып атасың деп. Я говорю, хорошо, сен деген азыр атаңдын сүйүүсүн алам деп ушул 21 жашка чейин аракет кылдың. Ооба, и мен ушул бойдон калам дейт да, ушул эркекче жүргөнүм бойдон калам дейт. Макул, бул сенин тандоооң, кааласаң кала бер. Бирок сен ушуга чейин күрөшүп келгенсиң, максатка жеткен жоксуң. Эми канча жылың калды, ошол жылыңдын баардыгын ушул максатка арнап дагы эмнеге жетет экенсиң? Ошону ойлон десем, анан кийин мээсине жетти да. Анан айтат да, бир жумадан кийин айтты да, тиги жазыптыр. Атам мени ушунчалык башкача мамиле кылып, кызым деп мага ар кандай пирожный бирдемелерди алып келип баштады дейт да. Өзүн кабыл алып баштады да, кара. Вот психология эмне үчүн керек да, адамдарды мындай биринчи өзү деле моюнуна албайт, бирок билинбей жакшы жака өзгөрүп баштайт да. Буюрса кыз болуп турмушка чыгып бала болуп калса дагы сага көп рахматын айтат. Балдарыма акыркы күндөрү көп кыйкырып уруша турган болуп калды дейт. Венера ушу тууралуу айтып өттү.
Мүмкүн чарчап атасыз, уйкуңуз канбай атат. Эмне үчүн кыйкырып Эфирди көгөрүшүп турган болдуңуз? Эгер чарчап баштаңыз. аткан болсоңуз, жардам сураңыз сиңдилериңизден, бир эки күн жардам берсин, жакшылап уктап алыңыз, эс алып алыңыз дегендей да. Таттыбүбү. Менде баары жакшы, Аллахка шүгүр. Сиздердин сабактарыңыздарды калтырбай угуп, жана жашоомдо пайдаланып келем. Жаш ата-энелерге өтө пайдалуу сабактарды бересиздер. Бар болуңуздар. Сиздерди сыйлайм, урматтайм дейт. Рахмат. М, Уда төрөлгөн балдар эмнеге кечке уруша беришет дейт. Хандыгын талашат да алар. Мен маанилүүрөкмүн, мен жакшыракмын, мен жакшы көрүш керек. Мен бул жерде дайыма салыштыруу болот да. Ошон үчүн экөө атаандашат. Ата-эненин сүйүүсү бала үчүн эң биринчи орунда турган максат. Анткени ал сүйүүсүз мен өлүп калам деп ойлойт да. Анан ошол ой менен өмүр бою жашап атканын байкабайт. 40ка чыгып деле ата-энеге баягы кызмат кылгандай болуп. Мисалы үчүн мен бир клиенткам 3 жолу күйөөгө тийип, үчөө тең аны былчылдатып сабап, көгөртүп, иш кылса ушундай бир ненормальный күйөөлөргө тийген экен да. Атаңыз кандай эле деп сурасам, ну атам чо дейт. Бир күнү келсем дейт, апамдын баягы жакшы көргөн көйнөгүн, анан туфлисин балталап сууга тыгып коюптур дейт да. Туфлисин жакында эле алган дейт, акча чогултуп. Экөө мен келгенче ошо урушкан окшойт деп. Иш кылса ушундай бир жашоо балалык өткөргөн экен да. Анан сиз азыр эмнени түшүндүңүз деп сурасам, мен көрсө 3 жолу бир эле адамга күйөөгө чыгып аптырмын да дейт. Это стратегия. Башкача айтканда, атасына окшогон эле адамга чыгып аткан да күйөөгөчү. Атасына жакшы көрүнүш үчүн, жакшы баягы сүйүүсүн алыш үчүнчү. М, Вот. Ошо балдардын арачы болуп чарчадым, кайра мага капа болуп ыйлашат, кыйкырышып башташат дейт. Ошо балдарыңыз сиздин жакшы көргөнүңүздү сезбей жатышат да. Мени азыраак жакшы көрүп жатышат, мага азыраак көңүл буруп жатышат, экөө бири бири менен акылдашып, бирдей адилеттүү мамиле кылып коюш керек да балдаргачы. Эң эле сонун лайфхак бул жерден ар бир балаңыз өз алдынча жалгыз жүргөндө өзүңүздүн сүйүүңүздү арнап, атайын бир балаңызга бир жумада убакыт бөлүп, бир балаңызга бир жумада убакыт бөлүп, тең ар бирин өзүнчө жүргөндө жакшы көрөрүңүздү айтып, жакшы жактарын айтып койсоңуз, ой мени көбүрөөк жакшы көрөт деп ичинен сүйүнүп жүрө беришет да. Азыр ошо атаңдашуу көрдүңүзбү? Сизге да капа болушат деп атпайбы, мага дагы деп. Себеби сиз өзүңүздүн жакшы көргөнүңүздү сездире албай жатасыз да. Анан бул жерде айт жүрөк сурап бериптир да. Кантип кайнене менен жакшы мамиледе болуш керек дейт да. Венера биз сүйлөшөт элек го. Бизде жакшы көрүү, сүйүү, сый менен ажыратып алышат да. Кайненени прям сүйүш керек. Сый болгону жетиштүү болот да бул жердечи. Ошол жөнүндө айтып берсең. Ушуну жакшы Ооба мамиледе биз каласыңар. Сый болсочу. ооба Биз сезимдерди ойготобуз деп кыйнала беребиз да. сезимдерди алганга аракет кылабыз. Белек бергенде мисалы үчүн жөн эле белек бербейт, ордуна сезим алганга аракет кылат. Анан биздин адамдар көпчүлүк учурда ошол жөнөкөй сөздөрдү ордуна алмаштыра берет да, же бири бирине баягы илип коет деп коем да менчи. Мисалы үчүн мен эмне деди кайненемен? Кайнене менен кантип жакшы мамиледе болуш керек дейт. Жакшы мамиле болуш керек. Сиз үчүн жакшы мамиле деген эмне? Ошону тактап алышыңыз керек да. Эгерде ал сизге нормалдуу мамиле кылып, кемсинтпей, урушпай, мисалы үчүн жакшынакай эле өзүн алып жүргөн болсо, бул нормалдуу нерсе да. Биз ашыкча нерсени күтө беребиз. Мисалы үчүн мени кызым деш керек, анан мынчы керек, анан кийин деп бардыгын биз мага бергенге аракет кылып, же мени менен бөлүшүп, сүйлөшүп, сырдашса, же иш кылса ага кыз аны апа кылганга аракет кылабыз да. Эң башкысы андай эч качан болбойт, невозможно. Бул адам, сиз ага чейин аны эч качан тааныган эмессиз. Мындай да, сиз мисалы үчүн күйөөңүз менен таанышканда аны сүйүп, күйүп, баягы деп эрге тийдиңиз да. Эмне үчүн? Бул адамды сиз в жизни көргөн эмессиз ага чейинчи, бирок сүйүп, күйүп, ага жан бергенге дагы даяр болуп калгансыз да. Эмнеге? Анткени гормондор ойгонду да. Гормондор ойгонуп, бул адамдын кепчиликтерин сизге көрсөтпөй койгон да. Вот. И сиз сүйүү менен күйөөгө тиесиз да, мындайча айтканда. Бирок бул күйөөнүн артындагы кайненесине гормондор көбөйүп мындай ачылбайт да. Кандай болсо сиз ошондой көрөсүз анычы.
То есть поэтому аны сүйбөйсүз, ага жылуу сезимдер пайда болбойт. Анан таң каласың, эмнеге мен кайненемди жаман көрүп атам деп. Потому что бул бейтаныш адам да, бейтаныш аял. Сиз аны өмүрүңүздө көрбөй, билбей, эми болсо сүйүп калышыңыз керек деген туура эмес нерсе. Мүмкүн эмес да. Биз сезимдерди мынтип башкарганга эч качан бара албайбыз. Мажбур кыла албайбыз да. Вот. Сизге эчтеке кылбаса эле аны сүйө бергенде эмне? Туурабы? Поэтому просто ал адам менен бейтаныш адам катары эле сый калганыңыз жакшы болду. Андан ашыкча нерсе керек эмес. Просто ал сиздин Су чайын үйүңүздү берип, төрөп жер берген да. салып, Ооба, келгенде сый урмат. сый Все. урмат. Милдеттериңизди кыла бериңиз дагы болду. Ашыкча нерсе керек эмес. Ассаламу алейкум, балдарым чоңоюп келатышат, урушмайынча. Жок, бул жерде бир сурак бар. 10 жаштагы кызым оюндагы нерсени бетке айтат, анан кой антип жооп бербе деп тыям, ошол туурабы дейт. Туура эмес. Сенин оюң туура Оюнда. эмес. Сен вообще сүйлөшүң керек деген эле сөз да. Кийин бул адам түнт болуп, чоңойгондо баягы адамдар менен баарлаша албай, коомго кошула албай кыйналат. Потому что өзүн туура эмес адам катары көрөт. Я какая-то неправильная деп сезет да. Вот. Все хорошие, классные, а я такая неправильная. Вот. Анан бетке айтуу дегенде дагы алда адамдар мындай туура түшүнгөнү туура го дейм да. Мисалы үчүн бетке айтуу деген эгерде сиз бирөөнү кемсинтүү иретинде анын баягы кемчиликтерин бетке айткан болсоңуз, анын жүрөгүн оорутуп, бул бетке айтуу болуп эсептелет. Хорошо, да. Но эгерде чындыкты кемсинтүүсүз мындай реалдуулукту айткан болсоңуз, бул чындык эле болуп эсептелет. Болду да. Бул бетке айтууга кирбейт да. Мисалы үчүнчү. Мисалы үчүн мага бул нерсе жакпайт, мен курдакты жей албайм, мен только бешбармак жей алам деп айтсаңыз, бул бетке айтууга кирбейт, бул чындык болуп эсептелет. Анан бетке айтып эле, бетке эле согуп салып, мына курдагыңды жебейм мен деген, бешбармак эле жейм депчи. Эми, конечно, ситуация ар кандай болот, акыбалга жараша. Бирок бала кезде оюн туура эмес сеники деп баягы тыюу болбойт. Балдарым чоңоюп келатышат дейт. Урушмайынча сөз угушпайт, акырын айтсаң укуулары жок. Кандай метод колдонсо болот? Кыйкыргым келбейт такыр балдарыма, анткени өзүм кыйкырык менен чоңойгом дейт. Көрдүңбү? Бул программа кетти. Вот, потому что мындай адам, мисалы үчүн бизди психологторду урбат десе, бизди баягы мындай көк мээге окшогон бир адамдарды карагандай эле карайт да. Өзү тим эле урбай чоңойтконсуп, же болбосо тим эле өзүн урбагансып эч ким, өзүнчө эле бир оозун чоюп айтат го, урба эле урба деп, баягы бир башкача көрөт да. Эмнеге мен бул адамдарды түшүнөм, анткени бул адамдар ишенбейт да, башкача мамиле менен баланы тарбияласа болот экенини көзү жетпейт. И вообще ошондой тарбия бар экенине дагы ишенбейт. Это невозможно, просто мүмкүн эмес нерсе көрөт да. Ошон үчүн Ранон сабактарын окуңуздар, катышыңыздар, көрөсүз. Что такое, такая жизнь есть. Кайнем кыздарын менден кыйын күчтүү көрөт, сага боло берет деп мени тоготпогондой мамиле кылат. Жек көрөм, кантип мамилени оңдосом болот дейт. Кыздар менен атаандашууну эмне кыласыз? Для чего? Кыйын, кыздарын кыйын күчтүү көрөт дейт. Эми өзүнүн кызын жакшы көрөт да. Конечно, өзүнүн кызынын кемчиликтерин көрбөйт да. Мисалы. Просто ошону эле туура эле билиш керек. Туура эле түшүнсөң. Ошондой эле кабыл алыңыз. Атаандашпайсың да. Ооба да. Это кызы. А сиз кыз болгонго аракет кылып атасыз да агачы. Зачем? Өзүңүз жыргап жашооңузду кызыктырып жашай бериңиз. Просто ортодо сыйды жоготпосоңуз болот. Бул эң башкы маанилүү нерсе эмес да жашоодогучу. Эже мен кызымды тайнесин таштап кеткенмин. Азыр 16 жашта, ага мээрим бере албай жатамын, бере албай атамын дейт. Албетте бере албайсыз. Албайт да. Да бере албайт. Ошон үчүн баланы таштабаганы аракет кылыңыздар, иштегени кеттим эле дейт. Ой, эми бул иштегени деген Ким үчүн? жанында боло алган жоксуз, факт боюнча калат да.
мээримди кайта ойго түшүш үчүн көптөгөн убакыт керек болот, 2-3 жылдап. Сразу эле бир эркелетип алып эле эртеси мээримди күтө берген да болбойт да. Иштеп кеткен ата энелер ойлойт да мен акча менен мээримди ала алам депчи. Ала албайсың, невозможно это. Анан кымбат баалуу белектерди алып келет, акча менен сатып алам деп ойлойт да баланычы. Мүмкүн эмес. Азырчы тескерисинче болуп калыптыр да. Кече ошол айылда көпкө жүрүп калып, эме эки жакты көрдүм, тууган уруктарды, кошуна колондорду көрдүм дейм да. Мурун балдарын таштап кетип атса, азыр ата энелер көбүнчө жалгыз калып атышат да, айылдачы. Балдары ата энелерге ойлойт да, акча салып койдум, акча берип атам, акча салып жыргап эле жашай бербейби депчи. Азыр мен ойлоп калдым да, бактылуу карылык балдары тез үйүнө келип кабар алып турган, мындай бетме бет сүйлөшүп, жанында чай ичишип отурган бул ата эне ушул бактылуу ата энелерге кирип калыптыр дедим да. Көпчүлүгүнүн балдары алыста акча сала алат дейт, бирок ата энелердин көзүндө сагыныч куса да, балдарынын жанында жүрүп, чай ичип, мен ата энемдин жанында жүрүп келип алардын аябай сүйүнгөнүн көрдүм да, мисалы үчүнчү. Мени жаш баладай кылып же эле же дей берип, кыйналсам дагы жеп аттым го, же дегендин жеп, баягы ушундай жакын жүрүп келген, чай ичип отурган башкача экен да. Венера дагы мындай сөзсүз барып келишиң керек, звонок кылышың керек, барып отуруп, жандуу отуруп сүйлөшүп келесиңер го силер делечи. Ошол азыр аябай баалуулуктарга кирип калыптыр да. Мурун анча маани бербейт элек да, көпчүлүгү чогуу болчу да. Билбейм, биз үчүн дайыма эле баалуу болчу бул. Мурун илгери Это было миграция важно. анча өнүгө элек мезгилде айылда көпчүлүк ата энелер балдары менен эле чогуу калышкан да. Азыр эми өнүгүп өсөм деп ылдыйлап кетип, ата энелер көбүнчө балдарын телефон менен эле сүйлөшүп, акчаларды салат, ооба. Бирок чогуу чай ичип отурганды ата энелер аябай куса болуп эстешет экен да. Сонун лайфхак болду дейт. Капельница алсабыз ачылабы дейт. Ооба. Сон айында Венера Чемеран эже, Венера эженин акыс сабактары менен эле өзүмдүн жашоомду өзгөрттүм. Рахмат сиздерге дейт Айсалыктын азаматысы. Мына акыс сабактар менен деле өздөрүн өзгөртүп атышат. Сабак алып туруп окубай койдум дегендер да болуп атат. Ар бир адамдын өзүнүн аракетинен дагы байланыштуу болот да. Ооба. Эфир сакталат кыздар, ооба. Мен да сабактарды укуча жумуштар менен алаксып анан өчүп кетет дейт. Ошон үчүн Бакуля уга беришиңиздер керек да. Голосовойдун кыйкырып уга берип, Венеранын сабактарын көбүнчө түшүнбөй калам деп айта бересиздер го. Азыр эми андайлар жоголуп калды, түшүнбөй калам дегендер жоголуп, адамдардын аң сезими өстү го. Түшүнгүчөн да кайталап уга бересиңер да, кайталап уга бересиңер. Мен айтып калат элем Венерага деле. Венеранын үнү мен менен канча жыл чогуу жүрдүк, кайта угам, иштен кайтсам дагы, келсем дагы, үйдө иш кылсам дагы сабактарын уга берип көп аябай таасир алат элем да. Силер түшүнбөй койдум же укпай койдум деп укпай кайта укулам. Мына Венера сабакты, китепти 6 жолу угуп атам дейт. Караңыздарчы. Бир жолу угуп алып эле же балдарга делечи бир жолу бир акылдуу сөзүн айтып коелу, эртеси оңолуп калдыбы деп күтө беришет да. Кичине аракет кылыш керек да. Мындай жок дегенде бир жума, бир ай дегендейчи. Бир сабагымды угуп алып, эртеси эчтеке өзгөргөн жок го, балдарым акылдуу болбой атат го деген апаны угуп алып мен таң калганмын да. Жок, мындай да баягы туруктуу балага баягы кыйкырып, өкүрүп же болбосо кемсинтип ушинтип мамиле кылышат го. Эми туруктуу канча бир жыл да. Анан кийин бир жолу мээрим берип коюп, өйдө балам, жаным дептир. Анан кийин отуруп күтөт да, когда он станет другимчи. Эртеси бешке күтүшөт да. Жок. Мен мээрим берип койдум эле го депчи кайта карызга берип аткандай го. Мындай болбойт. Венера эженин да, Рана эженин да 2ден курсун алып жаза албадым дейт. Айдана. Эфир сактайлы кыздар. Венера эже, сиз акыйданы окудуңузбу? Устаздар айтат, көп акыйданы окуган психологдорго баргыла ошондо туура болот. Эгер акыйданы билбей психолог болсо, анда өзү да адашат, эли да адаштырат деп. Венера уже 2-3 акыйданы бүтүрдү. Мен дагы бүтүрдүк. Андерстеген устазы дагы окудук, башкаларды дагы окудук, дагы окуйбуз буюрса. Саламатсызбы
Энем жолдошумду кызгана берет, эмне кылсак болот дейт. Атаандашпаңыз. Бул аял эми кызганычын түшүнмөйүнчө эчтеке өзгөрбөйт да баары бирчи. Атаандашпаңыз. Просто ошол эле да. Эме да, Facebook'тачы көбүнчө чоң ата чоң энелерибиз отурат да, мындай кайын отурат деген сыяктуучу. Инстаграмда жаш келиндер отурат да. Өткөндө чоң энелер жөнүндө жазсам келиндер чекеден аябай жаман жазгандар көп болду да комментарийдечи. Facebook'та болсо аябай сүйүнгөндөр көп болду. Чоң энелерге баягы балдарын жөнөтүп тургула деген посту калып, ушинтип турсаңар да алар аябай сүйүнөт да. Кийин татыктуу чоң эне болгула дегенди жазсам келиндер сүйүнүштү, алар чучалашты чоң энелерчи бир сыйра. Чоң эне болгонду үйрөтпөй эле койгула бизге деген сыяктуучу. Ошондой эки поколение бири-бирибизди туура түшүнгөнгө аракет кылсак, ортодо кичине ынтымакташуу пайда болот. Акыйданы окуган психолог издеп жүрөм дейт, Венера окуган акыйданы. Кайнына деле эне, ага эне катары кабыл алсаңар дейт, ооба. Аллах ыраазы болсун, Венера жанайым, сиздерге аябай биз сыймыктанган айымсыздар. Аллах ыраазы үчүн жакшы көрдүм сиздерди, сиздердин сабактарыңыздарды адам тойбойт дейт. Ассаламу алейкум, Раначе, мектепти жакшы окуганмын, тың эле болгонмун. Азыр 30га чыгып калдым. Эмнегеде сүйлөгөндө анча мынча кекештенип сүйлөп атам. Эмнеден болушу мүмкүн? Жашоом деле жакшы эле дейт. Кекештенип. Мындай дайымабы же кээде шашылганда мен дагы мындай сүйлөп кетем да, аябай маалымат көп болгондо башымда сиздерге баягы 1 сааттын ичинде бүтүрүшүм керек болот, сабактарымда байкасаңыздар. Кээде деп ушундай болуп кетем да, аябай шашылгандачы. Сиз шашылган жоксузбу? Маалыматтарыңызды бөлүшүп туруңуз акырын, баягы көп окуган болсоңуз, баягы отуруштарда кошуналарыңыздарга, бир туугандарыңыздарга бөлүшүп туруңуз. Маалыматыңыз аябай топтолуп кетип, бир сүйлөгүңүз келгенде баардыгын чыгарганда дагы мүмкүн. Ошо кекештенүү болуп калгандыр. Венера, сенин оюңчу? Социофобия оюма кирип келип калды да, эми эстеп кеттим да. Баягы социофобдор обычно социофоб балдарды да тарбиялайт да көбүнчөчү. Мисалы үчүн социофобия деген эми баягы уялуу да, катуу күчтүү коомдо бир ката кылып алып же эч кылса бир кемчиликти көрсөтүп алып, адашып, анан катуу уялуунун негизинде пайда болот. Башкача айтканда, коомдон алыстаган адамдар, Анан эмнеге социофоб балдарды тарбиялайт дегенде, мен айтам да, мисалы үчүн бала там тренировка кылып атып, физкультурадан бир, олимпиада деп коелук, баягы мектеп арасында болгон, Анан жыгылып калса, социофоб ата эне чуркап келип, өлгөн турбайбы, эми эч ким көрбөсө экен, эми деп баягы ушул жыгылганын баланын мындай бир чоң проблема кылып алат да, глобалдуу, масштабный бир укмуш. А бала коомду көрүп, баягы коомдун ага болгон мамилесин карабай, ошо ата эненин баягы акыбалын карайт да. Бул мен чын эле аябай бир күчтүү туура эмес нерсе жасагам экем деп баягы анан кийин баягы жыгылгандан же болбосо ката кылгандан коркуп басып калат да, коомдон алыстапчы. Кекештенүү деле ошолго дейм да, мисалы үчүн биз баягы жакшы бир нерсени түшүндүрүп айтканга, жеткизгенге аракет кылабыз. Убакыттын тардыгынын негизинде кээде ошол жакшы түшүндүрөм деп, анан кийин сөздөрүбүз ол бул болуп кетет да. Ооба. Просто жакшы түшүндүргөнгө аракет кылбаңыз. Жаман түшүндүрсөңүз деле боло берет да. Ката кылсаңыз боло берет. Ошо менен үйрөнөсүз, ошо менен опыт, мындай тажрыйба аласыз, ошо менен сөзүңүз дагы баягы жакшынакай болуп сүйлөп кетесиз. Мен деле Анан кыргызча сүйлөй албай кыйналгам го, ошол сыяктуу эле нерсе. Анан да бул жердечи мына айтпайбы? Мектепти жакшы окугам дейт. Тыын болгом дейт. Азыр 30га чыктым дейт да. Көпчүлүгү ошол өткөн тарыхы боюнча жашай берет да, жакшы окуганмын депчи. Ал жакшы окуган уже бүттү, ал доор бүттү да. Дагы өнүгүп турбасаңыз, ал баягыда жакшы окуганмын, мен эмнеге мындай чыга албай атам деп, азыр техника өнүгүп атат, азыр баардыгы тез болгон заманда өзүбүз дагы мындай
өнүгүп турушубуз керек да. Өзүңүзгө ишенбестик пайда болсоңуз, сүйлөп атканда туура эмес сүйлөп атамбы, туура сүйлөп атамбы деп эки анжы болуп калсаңыз дагы мындай туурабы же туура эмеспи деп деп калышыңыз мүмкүн да. Ошондуктан баардыгыңыздарды айтам, баягы мектепте жакшы окуганмын деген менен токтоп калбаңыздар да. Азыркы убакта дагы активный, жакшы болгонго аракет кылыңыздар. Азыр дагы тың болгонго аракет кылыңыздар. Өзү ар бир жашоодо адам баласы чыйраак болгону эле жакшы экен да азыр. Билимдүү болуп турганда дагы чыйраак болбосо, аябай билимдүүлөрдү көрүп атабыз го. Кордолуп кетип атат да. Ошондуктан тың болуңуздар. Мен жакшы окугам дейт го баягы мисал үчүнчү. Бирок сиз окуганды биринчи класста үйрөнгөн бойдон, ошондой эле окуганды билесиз да чынындачы. Вот как бизди биринчи класста кантип үйрөтсө окуганды, биз ошондой эле окуганды билебиз. А бирок ал окугандын өзүнүн ыкмасын дагы мындай чоңойтуп өстүрүп өркүндөтпөйбүз. Мисалы үчүн азыр деген тез окуу деген бар, бир баракты канча бир секундта эле окуп койгондор бар. Ошого чейин жеткизсек болбойбу? Болот да. Любой Өнүгүшүбүз керек нерсени да. өнүгүрсө болот. Анан окуп билип койгон бойдон кала берген болбойт. Билип эле койгон аздык кылат да. Билип эле койгончу. Балаңыздын деле таланттуулугун, балам ушундан кыйын деп мен билип калдым деп эле койгон жетишсиз. Андан аракка өнүктүрүп кеткен адам гана, аракет кылган адам гана ийгиликке жетип атат да. Жакшыртканга аракет кылыңыздар, ошо билген нерселериңиздерди дагычы. Психологиядан деле практикасыз болбойт да. Мисалы үчүн теорияны эле билип коюп, просто теорияны окуй бересиң. А чо толку, если адам менен сүйлөшкөндү билбесең, анын сезимдерин түшүнбөсөң, аны сезгенди билбесең, аны баягы ой жүгүрткөндү билбесең, анын вообще теориясынын толку деле болбойт да. Практикасыз невозможно. Айкал жазыптыр. Жигит менен арабыз муздап калса, кантип мамилени ысытсак болот дейт. Эмтен эле ысып калса, вернее, муздап калса, просто жигитке уже неинтересно. Алганын баарын алып койчу да, алып койгондой го. Ысып, өмүр бою ысыткандан кыйналасыз го. Сайкал. Бакуля ажырашып кеткенден кийин бывшийге таарынч болсо, ошону кантип оңой кечирип койсо болот дейт. Эгерде азыр эфирде отурган болсоңуз, анда ошол бывшийыңызды элестетиңиз. Сиз ага канча кандай сезимдерди бергенсиз. Көпчүлүк аялдар ошол бывшийларын кое бере албайт. Эмнеге? Анткени аларга көп инвестиция кылып койгон да. Башкача айтканда, өтө көп сезимдерин арнап, өтө көп өзүнүн мындай кандай десем, жашоосун арнап таштаган да, берип таштаган. Мындай безвозвратно. Сиз берип таштаган нерсени күтө бересиз. Понимаете? Күтө бергенден толк чыкпайт. Башкача айтканда, ал деле келбейт и ничего не будет. Ошон үчүн биринчи эмнени ага инвестиция кылдыңыз, эмнени бердиңиз, кайра эмнени ала албай калдыңыз, ошону ойлонуңуз да. Если өзүңүз бул менен иштей албасаңыз, анда психологко кайрылыңыз. Эркек балага зордоп жумуштарды аткарса болобу? 15 жашта идиш жуу, сен обязанныйсың деп урушам. Меники туурабы дейт. Зордогондун ордуна башка метод колдонуп көрсө кандай болот? Мисал, кызыктыруу кандай болот? Зордогондун ордуна кызыктыруу жакшыраак го дейм да. Сен обязанныйсың деп урушканың туурабы? Албетте туура эмес. Азыр ошол идишти көргүсү келбей калат го кийинчи. Бул үй бүлө жумуштарын кылуу баардыгыбыз үчүн мындай зарыл. Мындай бөлүштүрүп, мен муну кылайын, сен мындай кыласың дегендей кыздырып, аны иштерди бүткөндөн кийин чогуу бир нерселерди кылабыз, кино көрөбүзбү, же бир жак барабыз, ойнойбуз дегендей. Эми 15 жашар бала кичинекейинен ошого үйрөтүш керек болчу да. Азыр Бул жерде стереотип болушу мүмкүн да. Мен эркекмин дегенчи. Типа я не обязан дегендей. Ошон үчүн кылгысы келбегенчи. Ошону да түшүндүрүп кетүү да маанилүү да. Эркек
болсоң дагы диш жууп койгондон кичирейип кетпейсиң, намысың бул жерден тепселенип кетпейт, бир жериң булганып, өмүр бою ал булганыч менен жашабайсың деп түшүндүрүш керек. Потому что эти стереотипы не работают все равно. 16 жаштагы кызым жалкоо, жардам бербейт, телефондо эле отурат, кантем дейт. Урмат бермейт. Мен ойлойм да жалкоолук жок депчи. Бирок кимге кандай иштейт билбейм. Бирок мен ойлойм жалкоолук негизи жок нерсе. Бул просто шылтоо да, адамдардын шылтоосу бул жалкоо деген сөз да мындайча айтканда. Же бир акыбалды түшүндүрө албай биз жалкоо деп коебуз да. Бирок чынында каалоо жок. Нету мотивации, нету каалоосу жок да бир нерсе кылгангачы. Ал Жалкоолугу здесь, мне каалоосун кажется, өлтүрүп койгон чоңдор вот. койгонуздар да кичинекейиненчи. Вот. И мне это не надо деген сөз бар да. То есть каалабайм. Каалайм же каалабайм. Но ортодо жалкоолук деген эмес да. Ата-эне деле а деле үй жыйнап атканда, мисалы үчүн налынып койсо, кылгысы келбей, ошол иштерди балдарына кыйын көрсөтүп коет да. Ата-эне үй жумуштарын жеңил кылса, баардыгы ордунда болсо, кыздарды акырын кичинекейинен балдарды мындай акырын жумшап үйрөтсө, 4 жашынан баштап үй жумуштарын аралаштырып баштаса болот дейм. Буткемдерди тизип кой, сенин жумушуң деген сыяктуу. Ошо жумуштарды айтып атканда дагы маалып, сен кылышың керек, ушуну кылбайсыңбы, неге кылбадың деп эмес. Өзү апа тиричиликке тың болсо, үлгү болуп берсе, андай жалкоо балдар болбойт деп ойлойм да эми. Может быть, да. Жалкоо деп уже сиз жалкоо деп чыгарып салдыңыз да, болду да. Кыз менен сүйлөшкөндө кыз мүмкүн башкача нерсе айтат. Бир эки кылган ишин жактырбай койгондурсуз да. Балдар албетте бала баланын иши чала дегенди унутпайлы, бала балалыгын кылат деп айтып келем го. Бала иштерди кылып сүйүнүп отурат да, мисалы үчүн дегенде сиз келип, ушул үйдү жыйнап койдуңбу деген ордуна эмне деген чала жыйнагансың, мына полуңду карачы, бул жерин карачы деп кемчиликтерин айтып койгон болсоңуз, кийинкисинде уже жыйнагысы келбей калат да, мындай коркуп, мен туура эмес кылып койсом, баары бир жакпайм кылсам деле деген сыяктуучу. Ошондуктан балдарыңыздар кичинекейинде бир нерселерди кылат го, баягы бетиңди эле жуйт го, жаңы биринчи жолу бетин жууганда эми мурдуларын шыбап алышы мүмкүн да, ошондо дагы эмне деп жууп салгансың бетиңди дебей, сен бетиңди жууп калдың, сен бетиңди жууп калыпсың, азаматсың деп барып чачык менен калган каткандарын ачып койсоңуздар деле өзүнө ишеним пайда болуп, эртеси дагы кичине чалараак жуушу мүмкүн. 5-6 күндөн кийин бирок таптаза жууп калат да. Ошо 5-6 күн биз чыдабайбыз, апалардын өзүнүн сабыры жок болуп атат да. Бир кылганда баардыгы таза болуп кетиш керек. Сиздер деле тажрыйба менен келгенсиздер да, опыт мененчи. Ошону акырында ким күнөөлүү, бала күнөөлүү болуп калат да. Жалкоого чыгарып салып атабыз. Уруш, түшүнбөстүк аябай азыр көп болуп атат да, негедирчи. Ооба. Балам 4 жашка чыгат, апрелде айтканын ыйлап кылдырат, ынжык карабай койсом жерге оонап тескери аракет кылат, сүйлөсөң да кечирекпи, уруп коем, урбайын десең да урганга мажбур болуп уруп коюп жатам дейт. 4 жаштагы эми айтканын ыйлап кылдырат дейт да. Бул жерде ынжык карабай койсом жерге оонап тескери карайт, карабай койсом дейт да. Бул сөздүн өзү эле жазылгандачы, айтканын кылдырат. 4 жаштагы баланын айтканы бир болбогон эле нерсе болушу мүмкүн да. Мындай сиз мүмкүн болбогон нерселерди айта албайт аларчы. Ошо үйдөгү эле нерселерди айтат да. 4 жаштагы баланын жеке инсандык калыптанып жаткан мезгил, фундамент куюлуп жатат. Ошол учурда кежирлиги көбөйөт. Бул жөнүндө курстарда көп айтам. 3 жаштагы кризис да болушу мүмкүн. Баланы туура түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек да. Бул этаптардан өтөт балачы. 12 жаштагы кызым эч бир тил укпайт дейт. Эч нерсеге Эмне алып кызыгышпайт келди дейт. ошол тил укпаганы? Жөн эле тил укпай калган жок да, бир нерседен башталган да илгери. Откуда-то это началось. Кээбирки балдарыбыз жомок укпайт, тил укпайт деп атышат го. Мисалы жомокто дагы балдарды кыймылдай отур, астында мени карап кыймылдай отур, мен сага жомок окуп берем дейт да, мындай жомок уккандай аябай скучный кылып салышат да.
Анан кийин эптеп эле птичка коюш керек да, окуп бердим деп тез окуп берип коюшу мүмкүн. Апа өзү да кызыгыш керек да. Сиз кызыктуу болбой атасыз десем, эми төрөгөндөн кийин мен эми кантип кызыктуу болушум керек деп дагы апалар бунт коюп чыгышат да, балдардан өтүпчү. Мындай бала уга турган эч нерсе жок болуп атат да бул жердечи. Бала менен сүйлөшө албай атасыз, тилин табышыңыз керек. Сага Ан суроо. үчүн просто Айт, ушуну айтып койчу. просто шашканды токтотуш керек да, апаларчы. Телефонго шашып, бирөөгө ушак айтышып, сүйлөшкөнгө шашып, эс алганга шашып, башка нерсеге шашып дегендей. Менин күйөөм эч защита кылбайт, коргобойт. Кайнелерим басынса да коргобойт. Аябай жүрөгүм ооруйт дейт. Суроо эмнеде? Жок, жөн эле ошо айтыптыр, кабар айтыптыр. Басынса да коргобойт, аябай жүрөгүм ооруйт дейт. Албетте жүрөк ооруйт. Аны күйөөңүз менен ачык сүйлөшүңүз, мени ушундай коргоп кой деп, кайнелериңизге айтыңыз, басынтпагыла мени деп. Айтып атпаймынбы? Жок, бул жерден аялдын мындай эме билими жок да, потому что чек ара деген нерсе бар. Чек араны деген буну дагы ата-эне балага үйрөтүш керек. Азыркы роликтер чыгып атат го. Сени көтөнүңөн кармасам эмне болот дегенде, деп баягы депчи ушинтип көрсөтүп атат го роликтерде. Ошол сыяктуу бизге деле ата-эне чек ара бар экенин көрсөтүп айткан эмес. Сиз да өзүңүздүн чек араңызды билбейсиз да. Башкача айтканда, чек ара деген бул сизди кемсинтип атканда, басынтып атканда күйөөңүздөн коргоону күтүп отурбай, сиз өзүңүзгө туруктуу болушуңуз керек. Эгерде адам өзүнө туруктуу, ишенимдүү болсо, аны басынтканга эч ким аракет кылбайт да. Байкош болуп берсеңиз, конечно, басынтат, буга боло берет экен сыяктуу депчи. Мисалы үчүн, эмне үчүн мени эч ким басынтпайт, эмне үчүн кандайдыр бир башка бир адамдарды мындай өзүнө ишенимдүү жашынакай жүрөт. Анан байкуш болуп жагынайын деп, бардыгын кыла коеюн деп, милдеттерин алып ыңгайлашайын дей берсеңиз, конечно, басынтат сизди. Анткени сизге боло берет деген нерсе бар. Мисалы үчүн, эми көйнөк алдыңыз деп коелу, мисалы үчүнчү. Көйнөк алсаңыз, ал кечээ эле айттым го сага, жыртык деп. Бир жери жыртылып калыптыр да, бирок ал жыртылган жери эч кимге көрүнбөйт. Эч ким деле көрбөйт го деп кийип кете берген болсоңуз, сиз өзүңүздү эч ким көрөсүз да. Өзүңүз көрүп жаткан ошол жыртыкты эске албайсыз. Башкача айтканда, мен маанисизмин деген сөз да. Мага боло берет деген сөз. Эгерде сиз өзүңүзгө мага боло берет деп жашаган болсоңуз, адамдар сизге боло берет деген мамиле кылат. Мен өзүмө мага боло берет деп жашабайм да. Мен өзүмдүн принциптерим бар. Мен өзүмдү коргой алам. Дайыма мага туура эмес адилетсиздик кылынса, сиз мага эмнеге мындай сүйлөп атасыз, же болбосо мен сиздин бул мамилеңизди кандай нерсе менен, мисалы үчүн, эме, заслужила, чем я заслужила деп айтам да бунучу. Эмне үчүн сиз мага кыйкырып атасыз депчи. Сиз эмнеге унчукпай күйөөңүздү карап, мынтип отурасыз да, когда он меня защитит деп. Ал кимден сизди защищать этиш керек? Ал өзүнүн ата-энесинин бир туугандары менен өмүр бою өскөн. Алардыкы туура деп көрөт да. Сизди защищать этпейт ал. Не все мужчины могут защищать. Конечно, этиш керек да. Адилеттүүлүк керек бардык жерде. Бирок андай кылбаган болсо, значит, ал эмне деп ойлойт? Бул менин аларга күчүм жетпейт деп ойлойт да. Баары бир алар мени басынтып ташташат, же болбосо бул аялды мен азыр защита кылам деп, кайра өзүм күнөөлүү болуп калышым мүмкүн. Ошон үчүн кийлигишпей, унчукпай эле турганым оң деп ойлойт да. Сиз ага чынында анын колунан келбеген нерсени күтүп отурасыз. Күтүп отургандан акыбал өзгөрбөйт. Сиз өзүңүздү коргоп баштаганда гана өзгөрөт. Ошондой жооп. Экөөңөрдү тең Аллах үчүн жакшы көрөм, пайдаңарды алай тийди мага дейт. Рахмат. Эфир сакталат. Ушул эркектердин кыялы бар экени Венера эже сабагында сонун айтып берген дейт. Саламатсызбы эже, биз балкчадан болобуз. Офлайн окутсам болобу сизден дейт. Офлайн айтчу керек, офлайн окууларыбыз жок, онлайн эле азырынча. Алейкум
ассалам акылай. Ассаламу алейкум. Туткан оразаңыздар кабыл болсун. Амин. Кылган ибадаттарыңыздар Аллахым кабыл кылсын дейт. Амин тумка. Амин. Акылай алейкум ассалам. Рахат. Саламатсыңарбы? Менин балдарым кичинекейинде урушкан эмес, чоңойгондо бир жолу катуу урушуп, ошондон кийин бири-бири менен жакшы сүйлөшпөйт. Кандай кылсам болот дейт. Балдарыңыз канча жашта? Балдар бири-бири менен сүйлөшпөйт экен да, катуу урушуп калышып, чоңойгондо. Кичинекейинде Это от урушкан эмес. возраста зависит. Ушу возрастын жазбапсыз. Балам кызымды жек көрөт, эмне үчүн дейт. Кызы кичүү болуш керектир да. Кондурсуз. Бала деген апасына жакын болот эмеспи? Анан апасынын сүйүүсү кызга кетип атса, бала түшүнбөй калат да. Мага бере турган нерсени жакка берип атасың дегендей. Значит, адилетсиз бир мамиле болот. Үй бүлөдөчү. Кызга Венера эже көбүрөөк көңүл буруу. лично сиз менен байланышып сүйлөшсөм болобу эже дейт. Психология керек мага дейт. Венеранын жеке консультациялары бар, жазылсаңыздар болот. Жеке Орозо малында албайм да. орозо бүткөндөн кийин Азан токтоду. күйөөмдү кошуна жеңеден кызгана берем, эмне кылсам болот дейт. Кызганыч мага аябай мындай жаккан бир тема да. Жакшы көргөн темамдын бири болуш керек. Потому что кызганыч менен, наверное, мага аябай көп келет кыздарчы. Кызганыч бул эң биринчиден сезим экенин эске алышыңар керек. Мояктагы сезим да. Ал мындай оюп, таш тургандай болуп, адамды жеп, мындай бычак сайып туруп, мындай буруп аткандай сезилет да, чынындачы. Вот. А бирок эмнеден пайда болот? Ар кимде ар кандай. Көпчүлүк учурда дагы деле сапаттарга байланыштуу нерсе. Башкача айтканда, сиз өзүңүзгө болгон бааңыз төмөн. Сиз ал кошунаңызды өзүңүздөн сулуураак же акылдуураак же жакшыраак көрөсүз да. Анан күйөөңүзгө точно ошондой сапаттуу адам туура келет деп ишенесиз. А бирок мен ага жете албайм же мен андай эмесмин дейсиз. И все. И кызганыч пайда болот. Башкача айтканда, кызганыч бул мотивация бере турган, адамды шыктандыра турган сезим. Кызганычтын артынан эгерде туура түшүнсөңүз, кызганычты, сиз көп ийгиликтерге жетесиз. Башкача айтканда, кемчиликтериңерди оңдойсуз, кандайдыр бир жетишкендиктерге жетесиз, максаттарды багындырасыз. Кээ биркилер арыктай албай жүргөндөр, мисалы үчүн кызганычтын артынан. Кээ биркилер билим алып баштайт, анткени өзүн бир кыз айткандай, я себя тупой чувствую депчи. Вот поэтому может появляться кызганыч тоже. Ошол жагынан карап көрүңүз. Карап көрүңүз. Бекер сабактарым бар кызганыч боюнча, YouTube'дан карасаңыз турат. Суроо калтырбаңыздар болду. Ушу суроонуларды аякка чыгып коелу. Кийинки базардагы эфирге чыгып турабыз эми, Темаларды просто аныктап алсак, орозодо чыга берсек болот мындай. Жагай сүйлөшүп. Ооба. Пайда да болот, убакыт да өтөт дегендей. Ооба. Спорт залга бара албай калдым да азыр. Күйөөнүн ишеничинен кетип калса эмне кылыш керек дейт. Кандай? Күйөөсүнүн ишеничинен кетип калыптыр. Эмне кылышым керек дейт Гүлнара. Эгерде ал кечирген болсо, аялдарга караганда эркектер чындап кечирет да. Чындап кечиришет. Аялдар чындап кечирбейт. Ичинен кек сактап жүрө берет. Бир жерде болбосо бир жерден чыга берет, анысы кичинеден. Эгерде ал сизге чындап кечирим берди, мындай кечирсе, сизди анда эч күмөн санабай жашнакай жашай бериңиз. Просто ишеничтен чыкпаганга аракет кылыңыз дагы болду. Күйөөгө жигиттин турмушка чыгаарда эмнесине караш керек дейт. Жигиттин эмнесине караш керек турмушка чыгаарда? Жигит мындай да, аял качан эркек менен бактылуу болот? Ошону изилдеш керек. Биринчиден, эркек
Ну, албетте эми баары эле айткандай ыйманына жана башкасына это как положено. Мен бияк жагынан айтам да, башка жагынан. Эң башкысы эркек күчтүү болуш керек да. Это первое. Потому что аял киши качан до конца сүйөт, до конца ишенет, до конца каалайт да. Өмүрүнүн аягына чейин эркек күчтүү болгондо, ден соолугу чың болгондо, өзүнө ишенимдүү жүргөндө, анткени ал мени коргой алат, мен ушул адамдан бала төрөгүм келет деген сезим пайда болгондо да, ошону караш керек да. В общем, он должен быть спортивный, накачанный, то есть здоровый и сильный. Сильный дегенде интеллект жактан дагы, то есть акыл жактан, күч жактан эле карабай, акыл жактан да карап койгула да. Экинчиси, аялдарга болгон мамилесин карагыла. Эгерде апасы жөнүндө жаман сөз айтса, мурунку катынын жамандаса, же болбосо кошуна кызды шыбап берген болсо, кандайдыр сөздөр менен, это не мужчина. Мындай эркек сизге туура келбейт. Анткени ошол мамиленин бардыгы, мисалы үчүн ошол эле официанткага кылган мамилени кийин сизге колдонот. Азыр сизге просто жашынакай көрүнөм деп жашынакай сүйлөп атат, бирок сизге ошол эле мамилени кийин колдонот да. Кемсинтүү, мисалы үчүн, же сөгүп, же болбосо кайдыгерлик мамиле кылып, сен катынсың дегенде, жаман сөздөр менен баягы басынтуу кылган болсо, значит, лучше не стоит за него замуж выходить. Вот. Үчүнчү эмнеге караш керек, акча табуу жөндөмдүүлүгүнө, же болбосо умтулуусуна, максатына. Эгерде ал 30ка чыккан эркек болгон болсо, мисалы үчүн, демек 30 жашка чейин ал максатына караштуу, жок дегенде 30% жолун өтүп коюш керек да. Башкача айтканда, канча бир максатын жарымысын мындай ишке ашып коюш керек, И забота. То есть аялдарга канчалык ал камкор, адамдарга канчалык анын ичинде мындай мээрим бар да, канчалык деңгээлде, ошону көрүш керек. Кээ бирки адамда эркектер машина айдап барат деп эле сөгүнүп, сагынып, ар кимди баягы мындай укпаса деле кемсинте берет да. Это тоже показатель, потому что ал башка адамдардын жек көрүүсүн көрсөтөт. Эгерде адамды жек көргөн болсо, ал жакындарын деле сыйлабайт да. Башкача айтканда, бул адам жанында сиз өзүңүздү кооптуу сезбейсиз. Вот ушул нерселерди караш керек. Жанагы күйөөмдөн ушул суроого азыр ошол суроого жооп берели, анан эфирди бүтүрөбүз. Калгандарына кийин жооп беребиз. Тиги Гүлнара Алиева деп суроо бериптир да, баягы суроо бергенчи, күйөөмдүн ишеничине кантип келем дегени. Аяшын коргоп, калп айтып койгон экен да, аяшын колдоп калп айтып койгон экен, күйөөсү аны билип, ошондон бери мамилеси туура болбой жатат, мамилеси жакшы болбой атат дейт да. Кыздар, эсиңизде болсун, кандай гана калп болбосун, даже жакшылык үчүн калп айтам деп ойлосоңуз, сиз дайыма келечегиңизге таш жабасыз да. Кандай гана калп болбосун. Өзүңүздү сактап калуу максатта деле калп айткан болсоңуз дагы, бул мындай алдыңызга бир таш койгонуңуз да, мындай тоскоолдук да, мындайча айткандачы. Даже эч ким билбей калган күндө дагы бул чоң тоскоолдук болуп эсептелет. Өзүңөр да калп айтпагыла, эч ким жок дегендей. Ооба. Чынчылдык эң мындай маанилүү, мындай орунда турат, Анан эми бул жерден сиз күйөөңүздүн ишеничине ушул акыбалда кириш үчүн ачык күйөөңүз менен сүйлөшүшүңүз керек. Кандай максатта аны коргоюн деп калп айттыңыз, кандай максатка жетем деп ойлодуңуз, кандай ойлор менен. Почему эркек азыр ушул акыбалда тарынып калышы мүмкүн да. Эмнеге шек санап тарынат? Анткени эркек үчүн намыс мындай бийик деңгээлде турат да, аялдыкына карагандачы. Мени аял калп айткан болсо, демек ал мени не уважает, сыйлабайт дейт. Ал нерсе эркек катары, негизи эле эркек адамды калп айткан болсо, аял калп айткан эмес, например, сиз башка бир эркекти деле жамандап, шыбап койсоңуз, же башка бир эркектин деле бир кылык жоругун
жактырбай жек көрүп айткан болсоңуз, баары бир деле общий эркектерге тийгенде сиздин көөңүзгө деле тиет да. Ал деле буну жактырбайт. Эмнеге дегенде мужская солидарность деп коет го орусча. Чынында бул мужская солидарность эмес. Бир эркекке тийген сөз мага да тийген сөз деп көрөт да буларчы. Анткени мени дагы ошентип көрөт бул аял деп, мени да сыйлабайт турбайбы, мени да калпайтып турбайбы, мага дагы ушундай мамиле кылат турбайбы дейт да. Значит, я ей не нужен. Или мисалы үчүн сый дегенде эркектер аялдын камкордугун, чынчылдыгын, берилгендигин түшүнөт да. Сый дегендечи. Бунун ичинен сиз эки нерсени алып салып атпайсызбы? Сый менен чынчылдык жок болуп калып атат. Бир эле нерсеге мамилеңер азыр баягы байланыштуу болуп калып атат да. Ошон үчүн сиз аны кантип сыйлайсыз, ошону айтып беришиңиз керек. Эмне үчүн сыйлайсыз, айтып беришиңиз керек. Анын жөндөмдөрүн белгилеп өтүшүңүз керек. Сен ушундай, мен мисалы үчүн айтам да, ты знаешь, ты очень хорошо умеешь считать. Сага калькулятордун кереги жок. Баарын оюңан эле эсептеп коесуң. Санга аябай мындай сонун мээң депчи. Или, например, аябай күчтүү баардыгын эстеп каласың. Или алыстан көрөсүң деп койсоңор деле болот да. Иш кылса ар бир адамдын жөндөмдөрү көп го, сиз билесиз. Ошол жөндөмдөрүн белгилеп айтып, ал кылган иштерин кантип сиз баалаганыңызды айтып өтсөңүз болот. Мисалы үчүн мен айтам го, 4 пакетти көтөрүп келсе, биз кандай күчтүү деп ичибизден ойлоп коебуз. Мен буну в жизни көтөрө албайт элек деп ичибизден ойлойбуз, сыртыбыздан айтпайбыз да. Эркек күтөт аны делечи. Ошону деле айтып коюш керек. Чынындачы таң калып атам депчи. Башкача айтканда, ички сезимдерди сөз менен жеткирүү маанилүү. Ошондо ал сиздин оюңузду, каалооңузду түшүнүп билет. Сиздин ага болгон мамилеңизди дагы билет да. Ишенич кайра орной баштайт. Чындан бул 4 пакетти көтөрүп келиш аябай эле кыйын деп ойлойм. Мен, например, вообще в жизни көтөрүп келе албайт болчумун. Сен болбосоң эмне кылат элем деп койсо болот да. Ал дагы өзүнө сыймыктанат, мени сыйлайт экен деп ойлойт, мени баалайт экен деп ойлойт, мен кылган ишим сонун экен дейт, анткени буга жагып атат дейт. Сиз болсо ичиңизден ойлоп баягы таң калып коесуз, мактап коесуз ичиңизден, ыраазы болуп коесуз, болду да. Сыртыңыздан жүрө бересиз. Ал ойлойт, мен кылганым вообще бааланбайт. Мисалы үчүн сиз кечке сонун манты эртеден кечке чейин жасап туруп, эркек жөн эле жеп алган болсо, катын болгондон кийин биз дагы укмуш болобуз да, аны дагы жөн турбай сурап алабыз да. Эмне жактыбы, айтпайсыңбы деп. Эмне мактабайсың, жөн эле жеп алдың го деп. Эркектер антип сурай албайт. Унчукпай ойдон кала берет да. Аны ойлойт, мен керек эмес экен, же болбосо мен баалабайт же сыйлабайт экен депчи. Ушундай Ошон суроо үчүн турат да азыр мына жердечи. Эркек аялга, балага внимание дегенди такыр билбесе эмне кылса болот? Мындай адамдар оңолобу дейт да. Мисалы үчүн ал эркек мүмкүн ойлошу мүмкүн, баягы продукт алып келгенде эле сен айткандай 4 пакет дегени, кийимдерди алып берип атканын ал эркек мен внимание кылып атам деп ойлошу деле мүмкүн да. Мындай адамдар оңолобу дейт. Аялдар баягы парадокс деген нерсе бар да. Аялдар күчтүү, мындай прям күчтүү эркекти каалайт да. Эркекче жүргөн эркекти каалашат. Анан эле эзилген бир романтикти анан кийин баягы күтүшөт да. Ошол күчтүү эркек качан катын боло калат деп ойлойт. Потому что романтизм это женское. Бул аялдын баягы табиятына ылайыктуу нерсе да. Понимаете, романтика керек албетте, бирок просто кандай десем, эркекче иш кылып, үй бүлөм багам деп жүргөн адамды баягы романтика күтө берүү пайдасыз да. Бул жерден эң башкы проблема сиздин күткөнүңүз. Күтпөй айтса болот. Мага гүл ала келчи, аябай гүлдү могу столдун үстүндө турганын көргүм келип атат. Ошондо аябай жыргайт элем, аябай сүйүнөт элем, элдин баардыгына чалып алып мактанат элем, подружкаларыма көрсөтөт элем деп койсоңуз, эркек ал сизге кылган жакшылыктын өзүнүн пайдасын көрөт да. Сизге Ооба, кылган жакшылыктан өзүнүн пайдасын көрөт. ооба. Аны көрмөйүнчө ал кылбайт аны. Понимаете? Тургунай берген экен бул суроону. Тургунай мүмкүн күйөөңүз башка аялга үйлөнсө, аял аябай сүйүнүп жашамак да, сиздин күтүүңүз башкачадыр да, сиздин внимание бербей атат деп атпайсызбы? Баягы нанды айтып берсең, нан жөнүндөчү баягы ысык нан алып кел. Ошол мисал да, ошондой болуп атышы мүмкүн да.
Сиздин күтүңүз кандай? Сиз үчүн внимание деген эмне да? Күйөөңүз аябай вниманияны башка жактан берип аткандыр да, өзүнүн алыбын жетишинче берип аткандыр. Сиз аны байкабай аткандырсыз. Ошо нан жөнүндө аябай эме да. Бир аял айтат да, мен күйөөм менен ажырашам дейт. Эмнеге десем, ал мага внимание бербейт, ал мени сүйбөйт дейт. Эмнеге десем, ал үйгө келатканда нан ала келбейт. Анан сүйлөшүүнүн негизинде эмне чыкты да? Аялдын атасы дайыма үйгө келатканда, үйдүн алдында, жумуштан чыкканда баягы үйгө жакын жерден тандыр нан жапкан жер бар экен да. Анан ошол жерден ысык лепешкаларды алып үйгө алып барып, апасы чай коюп ишылса, сонун ынтымактуу болуп тамак иччү экен, нанды жепчи. И бул кичинекей кыздын мээсине эркек үйгө нан алып келсе, ысык нан, Внимание. значит, ал аялды жакшы көрөт деген ишеним кирип калган да. Ошо менен внимание берет экен депчи. Анан кийин айтат да, атам дейт, экөө урушуп кеткенде же тарынса дейт, нан алып келбей койчу дейт да. А менин күйөөм вообще нан алып келбейт дейт. Үйгө керек десең дагы алып келбейт депчи. Анан мен айттым да, сиз эми 10 күйөөгө тийсеңиз деле, сиздин үйгө нан алып келе турган эркек 10 күйөөнүн ичинен кимиси мисалы үчүн өзү билип алып келиши мүмкүн да. Гарантия где, что он будет приносить домой хлеб. Уже да айтпаса. Чтобы показать, что он вас Ашпай эле любит. бул күйөөсүнө айтсын, нан алып кел деп. Ошо андан көрө ажырашпай эле бул жашынакай иштеп аткан, ичпеген, чекпеген, нормальный эле адамга, күйөөңүзгө өзүңүздүн бала кезиңизди эмнеге алып айтып берген жоксуз. Бул жерде проблема в чем? Экөөнүн ортосунда сүйлөшүү деген ноль. Бул аял деген бала кезин айтып берген эмес, ата-энесинин бири-бирине болгон мамилесинин күчтүүлүгүн айтып берген эмес, кантип мамиле курганын, ал үчүн сүйүү деген эмне, внимание деген эмнени күтүп жатат, ал үчүн бул күтүү эмнени билдирет, мисалы үчүн ошол жок да сүйлөшүүчү. Конечно, анан түшүнүк болбойт да бири-бирине. Анан внимание күтөт. Ошон үчүн сиз дагы ойлонуп көрүңүз, сиз үчүн внимание деген эмне? Анткенде, мисалы үчүн ал сага внимание кылышы мүмкүн да. Рано айткандай, продукт алып келип мен внимание кылып атам деп ойлошу мүмкүн да, мисалы үчүнчү. А бирок сиз аны билбешиңиз, билбей калышыңыз мүмкүн, что он внимание делает. Туурабы? Ооба. Акча эркиндиги курсуңуз канча сом Венера жейди? Акча эркиндиги курсу эмес, гайды, акча гайды. Же курс 250 сом. Номериңиз. Акча жөнүндө бир курсум бар болчу. Номериңизди таштасаңыз, менеджерлер маалымат берет личкасына, номериңизди таштасаңыз. Мына Жусупов айтат, мен күйөөм чет жакка чыкканда мороженое алып берди эле 480 сомго. Мен болсо эмнеге алдыңыз деп сүйлөнүп бердим. Ошондо туура эмес кылдымбы дейт. Албетте туура эмес кылдыңыз. Конечно, туура эмес кылды. Эркектин максаты эмнеде? Ошону көргүлө. Эркектин максаты аялдын бакыты да, анын сүйүнүчү. Ал сизди дайыма сүйүндүргөнгө аракет кылат. А сиз ал кандай гана аракет кылбасын, сүйүнбөй койгон болсоңуз, ал аракетин токтотот. Андан көрө башка жактан аракет кылайын дейт. Анан кантип анан эмне деп ойлоносуз? Потом что вы будете сидеть делать? Туурабы? Ойноп кетти, ким жаман, эркек жаман. А чынында мамиленин бузулушуна эмне алып келип жатканын тээ жактан караш керек да. Ошон үчүн билим алуу кабырга чейин деп айтылат. Ошон үчүн суктандырган айым мамиле курстары бар, окуңуздар. Иштебеген жалпы эркекти кандай кылса болот дейт. Кандай оңдосо болот? Иштебей жалпы эркекти кандай оңдосо болот дейт. Жанына жатып алыңыз. Сизде эч Баягы билесизби, жана бир кыздычы кандай эле иштебейт экен. Окат керек болсо иштейт любой адам. А бул эркекке просто бардыгы бар да, сиз кыласыз анын ордуна. Ошон үчүн иштебейт. Айласы жактап келет да. Максудова Эслат
кызганат экен да күйөөңүз эме дейт. Менде бир маселе бар. Мени күмөндөй берет, алмаштырдым деп эле видеолор менен текшерип жатат. Алмаштырдым деп эле, алмаштырдым деп эле видеолор менен текшерип жатат. Кантип кутулсам болот дейт. Сиздерди жакшы көрөм дейт. Демек бул эркектин травмасы бар да. Жашоосунда аял киши измена кылып же бир жака басып кеткенин көргөн. Анан бардык аялдардан буну күмөн санай берет. Эми бул күмөн саноосуна сиз просто эми видео кылса, видео менен сүйлөшүп кое бериңиз, анын эмне оорчулугу жок го. Сиз если у вас все нормально, правильно? Кабыл албай, Ооба, буну күлүп жайнап эле, текшерип атасыңбы деп эле көрсөтүп коюңуз отурган жериңизди. Бунун эмнеси бар экен? Эчтекеси деле жок да, оор эмес нерсе. Ооба, так айттыңыз дейт. Кандайсыздар дейт. Рахмат, жакшыбыз. Кудайга шүгүр. 2 саат болуп кетти. Ооба, коштошолу. Венера, рахмат. Сонун жооптор болду. Аябай жакты. Катталуучуларга да. Рахмат кыздар. Силерге дагы. Байкал изменаны кантип унутса болот, жаман экен, адамды жеп салат экен дейт. Ушу измена жөнүндө дагы сонун изменаны изилдеп жүрдүң эле. Менде бар го сабактар измена тууралуу. Вот ошо Эми YouTube каналымда бекер туруп. бекерлеп турат. Кыстай кал. Измена тууралуу. Ушу изменадан ушу кыйын да, измена өтө. Венеранын сабагын окусаңыз жеңилдей түшөсүз. Баарыңыздар менен коштошобуз. Кийинки эфирди күтүңүздөр. Бир күндү белгилеп, темаларды тактап алып туруп, дагы чыгабыз түз эфирге. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Орозоңуздар кабыл болсун. Баарыңарга ассаламу алейкум.